Урматтуу туугандар, бул өмүр аманат, өмүр тез эле өтүп кетет. Бул китеп өтө көлөмү кичинекей болгону менен Ханафи мазхабта, Матуриди акыйдада өтө баалуу китеп. Китептин аты Ис'афул муридин ли иқамати фараидид-дин. Диндин негизги парздарын тургузууда тез жардам деген китеп. Бизде билесиз да, тез жардам бар, амбуланс. Бул китеп болсо жүрөк ооруларына тез жардам. Ишеним маселесине тез жардам, амал маселесине тез жардам да. Жазуучу автор 12-кылымда кайтыш болгон Аллама Шейх Абдул-Гани Ал-Гунейми өтө чоң алым. Ибн Абидин деген чоң алымыбыз өткөн, ошо кишинин шакирти болот. Анан бир сыйра бул кишинин бир жакшылыгын эскере кетели. Бул киши ушунчалык илим окуган, түндө күндөрдүн биринде ызгар суук, кар жааган лапылдап ызгар суукта тахажжудта сабакка келет эле устазыныкына. Анан багымдат намазына чейин окушуп, багымдат намазынын убактысы кирип келгенде мечитке барып жамаат менен өтөп, кайра келип күн чыкканга чейин ишроок, духа намаздарына чейин кайра сабак кайталашат эле да. Анан бир күнү катуу ызгар суук болуп, лапылдап кар жааган күнү Ибн Абидин рахимахуллах чоң аллама Хатиматул Мухаккикин бүгүн мындай ызгар суукта окуучум келбесе керек дейт. Бирок ал киши адаттагыдай келет. Анан устазын тыкылдатпастан күтүп турат. Анткени устаз өзү эшикти аччы да. Анан колун көкүрөккө койгон боюнча устазын күтүп турат. Үстүнө кадимкидей кар топтолгон дейт да. Ошол окуянын күбө болгондор бүт тарыхы, алымча кошумчасы жок, бүт тактаына жазган. Анан устаз ошо менен багымдат намазга чыгат. Хатиматул Мухаккикин Шейх Ибн Абидин рахимахуллах анан чочуп кетет түртетип. Сиз качан келдиңиз эле дегенде адаттагыдай тахажжуд маалында келдим деген. Эшти кылатып кабар берип койсоңуз болмок экен, калчылдап суукта калбай десе, устаз сиз өзүңүз айткандай илимди адеп менен алганда гана ал илим жугуштуу болот. Мен сизди үй бүлөңүздү кыжалаткым келбеди, тынчыңызды алып деп бүтүп отурган болот. Ошондой мээнет менен алган. Бул биринчи Кудайым берген жакшы сыпат. Экинчиси, устазы эрте Раматылык Чубак устаз сыяктуу кыска, бирок нуску өмүр жашап өрнөктүү. Кайтыш болгондон кийин устаздын үй бүлөсү катуу ачарчылыкка дуушар болгон. Каатчылык жыры болуп калгандагы ар ким өзү менен болуп устаздын үй бүлөсү чачырап кетейин деген да балдарычы. Атасы кайтыш болду, алым кетти бул дүйнөдөн. Чыныгы туруп берген адамдар бир аз туруп берип, анан кыйналып калган. Анан ошондо окуучусу жардам берип келген бир күнү базардан өзүнүн үй бүлөсүнө тамак аш алайын деп бара калса, устазынын жазмасы менен китептер, топтогон китептерин айласы жок үй бүлөсү сатууга чыгарып, жан көрмөк үчүн, күн көрмөк үчүн сатып баштаган экен. Аябай ичинен кыжаалат болуп, кан тилингендей болуп эле, кан жуткандай болуп эле. Анан бүткүл байлыгына устаздын китептерин сатып алган деп айтылат да. Устаздын үй бүлөсүнө жардам кетүү максатында. Мен айтайын дегеним туугандар, ушундай китептерди аалымдар жазганда канча деген мээнет, канча деген курбанчылык, такыбачылык менен бизге жазып келген. Ошон үчүн биз бул китептерден, сиз ушул китептерден угуп аткан учурда адеп менен хунт коюп амал кылуу максатта уксаңыз, демек ошол илимдүүлөрдүн тизмегине кирип, кыяматта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи менен тирилип калуу бар да, Кудайым буйрса. Акыйда маселесин окуйбуз. Анткени Аллага шүгүр устаздар ар түркүн темада сабак болуп атат. Бирок быйыл Алла Тааланын жардамы менен истихара намазы окуп Кыргызстанда өтө орчундуу маселелерге токтололу дегенбиз. Көч айылында кыскача карбизар кабар берип кетели. Жиндер ааламы, жин адамга киреби жокпу? Азыр бул өтө көйгөйлүү маселе болуп атат. Көп адамдар жин окугандарга барып, акчасын, байлыгын тарттыргандар канча, кээ бир аял заты намысынан ажырап калганы канча. Бул өтө мындай бир зарыл, опурталдуу маселе болгон себептен ал жөнүндө жиндер ааламы сабак болду. Акырет азыгы акырындан уланып келатат. Кече жакында Чолпон Атада пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кулкун өзү деген сабак болду ак мечитте. Анткени азыркы күндө бардыгын билгенибиз менен, байып кеткенибиз менен, акылдуу болуп кеткенибиз менен, курбанчылык кылып кеткенибиз менен, бирок адеп ахлак жаатында биз аксап атабыз чындыгында. Мына кече эле сабакта бирөө чалып сурашты сабакка келе жатканда. Фура менен, чоң фура менен унаага толтура аманат жүктөр баягы каргода иштетет экен. Кошуна өлкөлөргө, Россияга чыгып бараткан экен. Анан баягы кырсыкта фура күйүп кеткен экен. Ошонун товардын ээлери жарымы 50% кыргыздар, 50% башка орустар экен, башка улуттагылар, мусулман эместер. Анан
Мусулман адамдар өзүбүздүн адамдар эми арасынан ынсаптуулар аз чыкты дейт. Көбү акчамды доолап бересиң. Пайдасын менен бизге коюп бересиңер деп мындай 5 колун тең салгандай болду дейт да. А беркилерден абалды айтып түшүндүрсөк, мейли күтө туралы, айдоочуңардын абалы кандай деп сураптыр да. Айдоочуңар тирүү болсо анда негизи ошол акчаны төлөйсүңөр мейли деп мындай ынсаптуулук да. Кээ бир ислам аалымы Европага барып айткан экен да, Япония башка мамлекеттерди көрүп, буларда иман жок экен, бирок исламий жашоо бар экен. Тазалык, тартип, адеп ахлак, бир буюм түшүп калса, бир аптадан кийин, 10 күндөн кийин келсеңиз деле ошол жерде. Демек, ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи кулк мүнөзүнөн сабак болду. Биз кулк мүнөз жагын бекемдебесек болбойт. Бүткүл ислам дининде көп нерсе кулк мүнөзгө барып такалат. Ибн Хаджар Асқалани рахимахулло түздөн түз далилге жарай турган 60 миң хадисти электен өткөргөн. 60 миң хадисти электен өткөргөн дагы айткан, бөлгөн ошону. 3 темага бөлүнгөн. Биринчиси акыйда, ишеним маселеси менен пайгамбарлар тарыхы маселесинде 6 миң хадис келген дейт. Ишеним маселеси бар го. Азыр ишеним акыйданы окуган атабыз. Ал эми фикх, адал арам маселесинде 4 миң хадис келген. Аксаруга фи Сунан Абу Дауд, Сиджистани Сунан Абу Дауд тескерилген хадис жыйнагында. Демек 6 миң, 4 миң, жалпы ошондо акыйда, пайгамбарлар тарыхы, адал арам 10 миң хадис бөлүнүп атат. 60 миңден түз далилге жараган. Калган 50 миң хадис адеп ахлак жөнүндө айтылып атат. Демек, адал арамдын да түбү адеп ахлакка барып такалат. Акыйданын түбү дагы адеп ахлакка барып такалат. Соода сатыктын, ажылыктын, дааваттын, умранын түбү дагы адеп ахлакка барып такалат. Ошон үчүн кыяматта эң сооптуу таразаны басып кете турган сооптуу амалдардын көчпөсүн адеп ахлак. Ошол боюнча да сабак болду. Андан кийин 3 күн Жусуп Абдурахманов атабыздын мечитинде, Аббас аба деп жакшы киши экен, аябай өтө сонун ат менен коюптур. Анткени Жусуп Абдурахманов атабыз биздин мамлекетибиздин картасы, мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүп калышына элестетиңиз 19-18 жашынан баштап. Ошол нерсени баягы мамлекетибиздин Кудайымдын каалоосу менен себепкер болуп калган экен да. Ошол мечитте 3 күн карыз маселеси сабак болду. Соода сатык бөлүмү карызга тиешелүү өкүмдөр. Анткени бизде дүйнөлүк ааламдашуудан таасирленип өзгөчө биздин өзүбүздүн өлкөнү сүйлөсөк, Кыргызстанда карызга бергенди билбейт экенбиз. Карызга жакшы этмен берсек, өз мөөнөтүндө кайтарып берүүнү билбейт экенбиз да. Карыз маселеси өтө кызычуулукту жаратат экен бизге, чаржайттык да. Анан бүгүн Караколдо Кудайым буйрса акыйда матрудия, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ишенимине алып барган имам Абу Ханифа рахимахуллах, андан кийин имам Матруди рахимахуллах аркылуу бизге келип жеткен, чыпчыргасы бузулбаган, кылы кыйшайбаган ишеним маселесине токтолуп атабыз. Эмне үчүн? Түз ишеним болсо, адамдын адеп ахлагы оңолот. Кудайдан болгон ишеним бекем болсо, жашоонун кыйынчылыгы бекемделбейт. А түгүл ушул ишеним маселесинин туура эмес же тайкы же алсыз болуп калган себептен бул ишенимдин таасири үй бүлөгө чейин таасир этип атат. Бир эле далилди айталы, ырыскы берүүчү Алла Таала. Албетте биз себебин карманабыз. Бирок кээде биз ырыскы маселесинде күнөө менен же сабырсыздык кылып атабыз да. Сахабалардын доорунда билесиз, сахаба апаларыбыз үйдөн баягы үй бүлө башчысы ата үйдөн чыгып бара жатканда жумушка адал менен мээнет кечирейин, күн өткөрөйүн деп чыгып атканда айткан, жакшы адал мээнет менен иштеп бизге нафака ырыскы таап келиңиз себепкер болуп. Бирок адал мээнет таба албай кыйналып калсаңыз, убара болбой, кыжаалат болбой, кабагым кашым дебей келиңиз, арамдан шекмендүү оокат тамак аш алып келбеңиз. Биз ачкачылыкка чыдайбыз, бирок тозоктун отуна эртең чыдай албайбыз дейт. Бул ошол Кудайга болгон ишенимдин түздүгүнөн кабар берип атат да, туугандар. Мыйзамды бузбаш керек, арамга барбаш керек, ишеним түз болуш керек. Ошол маселеси. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Караңыз. Аввалу фардин ала кулли мукаллафин. Балагат жашына толгон. Кыздыкы эрте болгондо 9 жаш, эркектики эрте болгондо 12 жаш. Ушул сөздү алып туралы. 9 жаш кыз балага, эркек бала 12 жаштан балагаттык жетүү белгилери так билинсе, ар бир балагат жашына толгон акылдуу мусулман адамга эң биринчи парыз ал-иман вал-ислам. Иман келтирип, ислам динин кармануу ага милдет, ага парыз болот. Балагат жашына жеткенден баштап. Анын ошол туура тандоосуна ата-эненин тарбиясы өбөлгө болуш керек.
Азыр көз ачып жумганча, улуу муундагы аталарыбыз билет, бирок жаш балдар элестетиңиз, көз ачып жумганча 9 жашка келип калат да кызыңыз. Төрөлүп атканда бир сүйүнгөнсүз, жентек той өткөрүп, кийин бешик той өткөрүп, мисалы. Карасаңыз эле 9 жашка келип, балагатка жетип, имандын жүгү анын мойнуна жүктөлө баштаган. Эркек бала тез эле 12 жашка келип калган. 9 жыл эле биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар экен да. 9 жыл эле мүмкүнчүлүк бар экен. 9 жылда биз балдарга кандай тарбия берип атабыз? Кыздарга кандай тарбия берип атабыз? Ошол маанилүү. Эртең Кудайдын астында биз суралабыз. Демек, балагат жашына жеткен акыл эстүү мусулман адамга эң биринчи парз болгон нерсе иман келтирүү, анан ислам динин кармануу дейт. Вахума иман менен ислам деген сөз бул эки термин. Лафзаны муталазиман, бири-бирин толуктай турган, бири-бирин асан үсөн сыяктуу эри шаркак ээлчий турган түшүнүктөр деп атат. Иманды исламсыз элестете албайсыз, исламды имансыз элестете албайсыз. Араб тилинде талазим деген адамул инфикак, бөлүнбөй турган түшүнүктөр дейт. Жашоодо күн дегенде түндү түшүнөбүз. Эркек дегенде аялды түшүнөбүз. Мусулман дегенде жаратуучу Аллахты түшүнөбүз. Булар эч качан ажырагыс түшүнүктөр. Иман менен ислам ошондой экөө бөлүнбөйт. Муну жакшы билип алыңыз. Эртең эмнеге? Бул өтө маанилүү сабактар. Сиз жашап өтөсүз, бирок сиздин урпактарыңызды эртең башка туура эмес агымдар, мисалы шия өкүлдөрү келип азырып кетпеш керек. Анткени алардын түшүнүгүндө иман бөлөк, ислам бөлөк болот. Алар өзүлөрүн шияларда момун имандуу деп санайт, бирок мусулман деп санабайт. Алар имандуу дегенде өздөрүн эсептейт, мусулман дегенде бөлөк эсептейт. Андай түшүнүк туура эмес. Ислам шариятында элегинде бизде туура акыйдада матуридиде иман менен ислам экөө бир нерсе. Иман болгону жүрөктүн абалы, жүрөктөн тастыктап тил менен кайталаш керек. Ислам ошону жүрөк менен тастагандан дене менен аткаруу болот. Кийиндин ичи сырты деген сөз. Гайра экөөнүн айырмасы аннал имана иман вазифатул жанан. Садр калб, жүрөктүн кызматы деп атат. Жүрөк менен аткарыла турган амалдар. Иман дегенде сиз жүрөк менен аткарыла турган амалды түшүнүшүңүз керек. Баланча имандуу экен десе, жүрөгүндө иманы бар экен, Кудайдан коркуу сезими бар экен деген сөз. Карасаңыз, өткөндө Чолпон атада нотариуска документ, иш кагаздарды бүтүрүш керек болуп барып калсам, 80ге таяп калган 76-дагы аксакал бар экен, жүзүнөн нур чайган, ушундай сакал агарган, өтө мындай бир эзелки кыргыздын таамай так сөздөрү менен сүйлөйт экен да. Дайыма бир жерге барганда аксакалдар менен баарлашкан жагат. Анткени бул кишилер менен тил маданиятында сүйлөшөсүң, дин алкагында сүйлөшөсүң, келечек муун жөнүндө. Анткени булар канча эмени көргөн да муундарды көргөн. Өздөрү жаш болгон, бүгүнкү жаштарды көрүп атат. Дайыма карын сөзүн капка салып, аксакалдардан бата топшош керек жаштар. Дайыма сый урмат болуш керек. Эртең үйлөнгөнүңүздө ата-энеңизге, келинчегиңиз менен кызмат кылыңыз. Кайната, кайненеге кызмат кылуу бизде азыр орчундуу маселе болуп атат. Элестетиңиз, кайнене кызмат көрбөй калып атат. Кайната кызмат көрбөй калып атат. Үйдө жалгыз уул, үйдү ата-энесин таштап өзүнчө чыгып кетип атат. Анда балалуу болуштун кажети барбы деген суроо пайда болот. Ошончо пешене тер, мээнет, адал үмүт менен чоңойгон бала эртең таштап кетсе кандай болот? Өткөндө Сыражидин дамыла мынакей Чолпон атада сонун сабак кылды. Эмне деп айтып атат? Укмуш сөздү айтып атат да. Мисал караңызчы баарыбыз азыр. Бул жашоонун акыйкаты да, жашоонун максаты. Бала төрөлгөндө кандай сүйүнөбүз? Баарыбыз ата. Кандай сүйүнгөнбүз? Ушу биздин бактыбыз деп. Ошол сүйүнүч эки дүйнө улануусун кааласаңыз тарбия берип калыңыз дейт. Анткени эс тартканга чейин азыр аламдашуу учурунда азыр альфа муун өттү, зумун өттү, азыр бетта муун деп ар кандай азыр жаңы аталыштар бар. Тарынчак келет, бирок уникалдуу буларда потенциал, акыл жөндөмү күчтүүрөөк деген. Азыркы муунда 4-5-6га чейин тарбия берип калбасаңыз, 5-6дан кийин сиздин сүйүнүчүңүз кайгыга, Кудайым анын бетин ары кылсын жамандай айтпайлы, ал балеге жетелей турган болуп калат. Сүйүнүч биякта турсун. Демек бул жерде иман, бул жерде тарбияга мээнет болбосо, күйүү сүйүү болбосо, биздин сүйүнүчүбүз узакка узабайт экен. 5-6 жаштан ар жагында күйүү талып келип калышы мүмкүн экен да бала. Үй бүлөгө эле эмес, тарбиясыз баланын күйүтү, анын жамандыгы мамлекетине кедергисин тийгизет. Бүткүл адамзатка жамандыгын алып келип калышы мүмкүн экен да. Демек биз мамлекетибизге, динибизге салым кошобуз десек, мамлекет үй бүлөдөн турат, үй бүлөдөн тарбиядан башташыбыз керек экен. Өзүбүздөн, анан балдардан. Иман деген ошол.
Ошол жана 76 жаштагы аксакал айтып атат. Жаш кезимде мен ата-энем намаз окуйт эле, анан калп айткан адамдарды угуп калышса, ыйманыңды жебе деген сөздү колдонот эле дейт. Биз азыр ал сөздү колдонбойбуз да. Ушул жерде отурган карыя, жаш улуу, улгайган аксакал аталарыбыз эле колдонушу мүмкүн. Бирок эмне деген кастарлуу, маанисиз терең сөз. Калп айткан адамды илгери биздин элдер ушундай ыйман менен, ислам менен сугарылган, сөз баккан, ой баккан ата бабаларыбыз сөз маданиятын туура колдонгон. Ыйманыңды жебегин деп айтчу экен да. Демек, калптын кесири, зыяны, кесепети ыйманга укмуш зыянын келтирет. Бухариде хадис келген, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Иннал кадиба яхти илал фужур." Жамандык калп айтуу, карандай калп айтуу, жалган айтуу, өтүрүк айтуу жамандыкка баштайт. Вал фужур илал нар, жамандык тозокко алып барат дейт. Тарбияда ошон үчүн муну түшүндүрөйүн дегеним, ыйман деген сөз көкүрөк менен аткарыла турган амал. Чын жүрөктөн Аллахка ишенип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Алланын даргөйүнөн ишенимге байланыштуу кандай өкүмдөрдү алып келсе, жүрөк менен тастыктап, тил менен кайталап атсаңыз, мына ошону биз ыйман деп айтабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Алланын даргөйүнөн эмне өкүмдү алып келди? Белгиле, Аллах бар, ал жалгыз, ал кудуреттүү, анын кудуретин кемитип, алсыратып койгон нерсенин өзү жок, анын шериги жок, шерик кошпогула. Пайгамбарларга ишенгиле, периштелерге ишенгиле, Аллах түшүргөн китептерге ишенгиле, акырет кыямат күнүнө ишенгиле, өлгөндөн кийин тирилүү жана бейиш менен тозок ишенгиле, тагдырга ишенгиле деген сыяктуу ыйманга тиешелүү өкүмдөрдү алып келди. Ошол нерселерди жүрөк менен кабыл алып, тастыктап, ынанып, тил менен кайталоо, мына ушуну биз ыйман деп атайбыз. Демек, мындан келип чыкты ыйман, бул купуя, бул кайып болгон амал. Бир адам тили менен ыймандуу деп жалган айтышы мүмкүн, жүрөгүндө ыйман болбошу мүмкүн. Демек, негизги маани жүрөктөгү ыйманга каралат. Тилдин кызматы болсо, жүрөктөгү ишенимди чагылдырып жеткирип берет. Убагында арабтын акылы ахтол деген айткан экен, анын сөзү араб тилинде далил болот. Не деп айткан? Ала көңүл бургула жамаат. Иннал калама ла фил фуади ва иннама жу'ила ал-лисану алал фуади далила. Өзү сөздүн түбү, мисалы ысык көлгө 80 араш суу куюп атса, булактар жана башка. Сөздүн чыга турган, оргуштаган булагы, түпкү жери бул жүрөк болот. Бардык нерсе жүрөктө болот, ишеним, ыйман, сөз. Болгону тил жүрөктөгү нерсени чагылдырып берет. Кээ бир адам мен жаңылыш айтып алдым десе, жаңылыш айткан жок, жүрөгүндө катылып жаткан сөздү айтып алды деген сөз. Демек, ыйман бул жүрөк менен ишене турган амал. Вал ислама, ислам дегенчи мусулманчылык. Муну балдарга үйрөтүш керек. Балам, ыйман деген мындай болот, ислам деген мындай болот деп. Анткени Азирети Али радhiyallahu ta'ala анху айткан, Аллах разы болсун, балаңарды өзүңөр билген нерсе менен тарбияласаңар, ал 100дөн айтканда 4төн 1-ин гана тарбияладыңар. Ар жакта 3 нерсе калып кетти. Анткени силер укпаган, көрбөгөн бузукучулук сыны аларды күтүп турат дейт. Мунун баарын балдарга үйрөтүш керек тугандар. Анткени бул эң биринчи мына кашанчын устазыбыз жазып койгон Мухтасарун лин-нашиат фи ахкамил ибадат фил фикл ханафи, ханафи мазхабтагы ишеним жана ибадат бөлүгүндө эң биринчи окула турган китеп дейт. Жайкы лагер, муфтият уруксаты менен, мына устазыбыз менен, карикебиз менен балдарыбызды окутуп калыш керек. Мектеп айтып атабыз, 11 жыл аз мөөнөт эмес, 10 тилди үйрөтүп калыш керек тугандар. Айылдарга барсам акча жок дейт. Бирок бир айлык чыгарган чыгашасын көрсөңүз, Европадагы министрдин чыгашасынан көбүрөөк чыгарат экенбиз. Статистика ушундай экен. Европада эмне үчүн алар өнүгүп атат, мусулман эмес болсо да? Анткени мындай түшүнүңүз. Аллах Таалам бул дүйнөнүн негин зарын эмгекке, мээнетке байлап койгон. Мусулман эмес адам дагы эмгек, мээнет кылса бул дүйнөдө бере берет. А бирок акыреттин жемишин ыймандууларга гана ченеп койгон. Албетте да анда дагы бийик даража мээнети катуу болгон адамдарга да. Бизде балдарын окутууга акча таппайт, ражага акча табат, уруулардын ынтымагына акча табат, бирөөгө көз көрсөтүп барып акча табат. Азыр тирүүлүк эмес, өлүм чыккан жер, өлүмтүк боло турган жер. Ошол бир аз эле адалдаштырып алгандай көрүнөт дагы, өлүм чыгып аткан жерде дагы, маркум узатылып аткан жерде да сыраккорчулукка жол берип атабыз. Эптеп эле жештин. Демек биз эмне үчүн өнүкпөй атабыз? Биздин ойлонуубуз, кечирип коюңуз, курсактын деңгээлинен ашпай атат, тамак аштан. Биз курсактан жогору көтөрсөк, жүрөк маселеси бар эле бул жерде, ыйман. Анан ыйман менен бул жерде акылдын байланышынын ортосунда, албетте акылдын түбү ыйман деп айтылат, жүрөк дейт. Жүрөк менен акылдын байланышына илим, анан билим бар эле да бул жерде. Биз
Баарыбыз ошол деңгээлге көтөрүлүп чыкмайынча болбойт. Ооба, элден чыгып кете албайсыз. Бирок жакпасаңыз жакпайсыз, канча берсеңиз дагы. Керектүүсүнө катышып туруп, мен баардыгын жок десе көтөрө албайт ал реалдуулук. Бирок эң керектүүсүн калтырып калганын балдарыңыздын билимине сарптаңыз. Тынчтык заманда илим, билим. Анан балдарды туура эмес агымдарга окутуп алуудан этият бололу. Ошон үчүн могул сабактар өтүлүп атат. Жашыруун сабак берип, балдарыбызды бурч-бурчтан сабак берип, сен деген террорист болгон, сен деген мындай болгон, ата-энең намаз окуса капыр билип кой, тил угушуң шарт эмес. Сен үйлөнсөң келинчегиң ата-энең менен бирге отуруш шарт эмес. Ал өзүнчө отуруш керек деп таза ислам дини ханафи мазхаб боюнча биз уланып келип аткан туура жөрөлгөнү бузуп, жөн жерден кылык чыгарып, исламды адамзатына, биздин элибизге, журтубузга жаманатты көрсөтпөсүн. Ислам деген эмне? Вазифатул аркан, аъда, дене менен аткарыла турган дейт. Жүрөк менен иман келтирдиңизби? Тил менен тастыктап ошону айтып бердиңизби? Андан кийин эми дененин орду келет кызматта. 5 маал намаз окуш керек балагатка жеткенден кийин. Баланы даярдаш керек ага. Байлык боло турган болсо зекетин чыгарыш керек. Анткени биз магистратурада, докторантурада зекеттин кылмыштуулукту азайтуудагы көрсөткөн жолу деген тематикада сабак окудук профессорлор менен. Кайсы бир жерде элестетиңиз, мына китептин үстүн Кыргызстан дейли. Ол жерден Ысык көлдөн Каракол шаарынан бирөө Кудай үчүн зекет чыгара турган болсо, Баткендин бир жеринен, мисалы Кадамжай деп коелу, Баткендеги Кадамжай деген жерден кылмыштуулук азаят экен да. Бул Алла Тааланын жер бетине койгон өкүм эмнеге? Бирөө зекет чыгаруу менен бирөөнүн өмүрүн сактоого себеп болот, ал өзү билбейт аны. Бирөө садагасын чыгаруу менен мыйзамды бузбай, адалды аттабай, адал ылайыктап садака кайрымдуулук жасаса, ошончо мамлекетте кылмыштуулук азаят, ошончо ууру кеске азаят, ошончо жетимдер ташбоор болуп, зөөкүр болуп чоңойбой, жакшылыкты сүйүп чоңоет экен да туугандар. Ошон үчүн манакей ислам бул дене менен аткарыла турган. Мүмкүнчүлүгү жетип, ден соолугу мыкты болуп, бай болуп турса, ажыга барып келет да. Мына каракелерим ажыга барып келди. Аллах Таалам разы болсун. Демек ислам деген ошондой. Кама жаа муфассаран фи хадиси Джибраил алейхиссалам, Имам Бухариде келгендей, Муслимде келгендей, Джибраил алейхиссаламдын хадисин ушинтип айткан. Укмуш хадис. Бул хадисти балдарга үйрөтүш керек. Бир күнү дейт, ислам жаңы башталганда, аппак кийим кийип, кара коюу чачтуу бир адам келди дейт. Эч кимибиз тааныбайбыз жергиликтүү десек, бирок мусапырдай чарчаңкы көрүнбөйт. Таптаза кийинген, келбети жарашыктуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бөк түшүп, чөк түшүп, аттахиятта отуруп, колун пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын эки тизесине коюп, илимдин адеби. Илим алуудан алдын адептүү бол. Билим алуудан алдын адептүү бол деген маселе. Адептүү болсо, элин сыйлайт, элдин кадырына жетет. Коюп туруп сурады: "О Мухаммад, ахбирна анил иман", пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга. Иман деген эмне деди? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Жүрөк менен аткарыла турган ошондо иман келтирүү". Ислам деген эмне деди? Дене менен аткарыла турган амалдар. Ихсан деген эмне деди? Карасаңыз тартип. Иман, ислам, ихсан деген тасаввуф, таският нафс, жүрөктү тазалоо. Карасаңыз 3 нерсе бар экен да бизде азыр. Көкүрөктөгү маселе иман, дене, анан көкүрөк менен көңүл буруңуз, дененин ортосунда нафс, рух, жанды тарбиялоо. Нафс. Демек жүрөк бар, ишеним маселеси, ар бир мүчөнү Аллах Таала акысы менен кошо жараткан. Жүрөктүн акысы туура ишеним келтириш керек Кудай Таалага. Ошондо кыйналбайт. Мусулман адам кандай таң калыштуу караңызчы. Бир сөз менен айткан, буга 100 тонн жазсак дагы муну биз чагылдырып бере албайбыз. Кандайча? Мусулман адамга эч кимге берилбеген жакшылык берилген касиет дейт. Бардык учурда мусулман адам мутушта деп атат да, мен карапайым тил менен айтайын. Маани бериңиз, уккансыз, бирок башкача маани бериңиз, азыр сурады ушу хадиске. Мусулман адамдын иши таң калаарлык. Эгер исламынын, иманынын кадырына жетсе, ал эч качан өкүнбөйт деп атат. Эгер жакшылыкка жолукса, ал шүгүр кылат, шүгүр ал үчүн дагы жакшылыкты көбөйтүп алып келет. Куту рызкыны көбөйтүп. Кичине сыноо келип калса, Кудай Таалам жашоодо аз эле сыноо болот экен. Бирок ошо кичине сыноо берсе, ага сабыр кылса, ал дагы жакшылык кылып, анын артынан жакшылыктары жетелеп келет дейт. Бул момун адамдан башка. Эмнеге? Анткени жүрөктө туура ишеним бар, бардыгы Алладан деп билет. Демек мен бул нерсени мен ойлогондой болбой калды. Демек мен туура эмес ойлоп алдым. Кудайым мага жакшылыкты берип атат деш керек. Ыйманды суратпай берген Аллах, билиңиз, сизге эч качан жамандык каалабайт. Ыйманды суратпай берген Аллах, эң сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын үммөтү кылган Аллах эч качан сизге жамандыкты бербейт. Демек Аллахтын тандоосунда жакшылык бар деш керек. Бала
25-20га чыкты, жаңы дүйнө менен таанышып атат, эми дүйнөнү кезип баштады, бирок бир кызды тандап үйлөнөйүн десе, ата-энеси жакшы кыз тандады. Бала адептүү болсо айтат, ата-энем жаман кыз тандап аткан жок, ата-энемдин көз карашы алысты карайт, узакка таштайт арканды. Демек ата-энемдин тандоосунда береке бар деп батасын алып үйлөнө турган болсо, иншалла ата-энеси да туура тандаса, ал жакшылыкка жетет. Кудум ошондой. Аллахтын тандоосуна тапшырсак, көп нерсе жеңил болот. Жүрөк ишеним менен, дене амал менен, намаз жана башка. Андан да башка ибадаттар бар, айтабыз. Экөөнүн ортосундагы адамдын руху нафсиси бул тасаввуф, тазкиятун нафс тарбиялоо менен жүрөк ооруларынан арылуу. Бир эле бир нерсени айталы, азыр маселе жоюнча болбойт. Канча күчтүү адам болуп кетпесин, канча жакшылык кылбасын, жүрөгүндө көрө албастыкты жеңе албаса, бардык амалы жөн эле көбүк, жөн эле түтүн болуп калат экен да. Анткени ошончо жылдык намаз ага пайдап келбей атат деген сөз. Ошончо жылдык ажысы, ошончо жыл илим таркаткан жакшылык алып келбейт, жүрөктөгү көрө албастыкты жеңе албаса. Анткени көрө албастык ыймандын чыныгы даамын таптырбайт экен. Бал жеймин дейт, бирок ал мурч болуп калышы мүмкүн экен да. Ошол жүрөктөгү көрө албастык себептен карасаңыз, ошон үчүн бейишке кирерде адам жүрөк ооруларынан бүт тазаланып туруп анан бейишке кирет. Ошон үчүн бейиште көрө албастык болбойт да туугандар. Алымдар айткан, бул дүйнөнү бейиштей айлансак болобу? Бейиштин бир элесин болот. Ал үчүн жүрөк ооруларынан арылыш керек дейт. Көрө албастык, текеберчилик, ичкүйдүүлүк, кек сактоодон кыйын нерсе. Ал молдолор бизде деле бар. Биз деле адамбыз. Бирок ошондон биз арыла турган болсок, бул дүйнө бейиштин бир тилкеми сыяктуу жерге айланат экен да туугандар. Азыр эми келиңиз үй бүлөдөн баштайлы. Алыска барып эмне кылабыз? Көрө албастыкты үй бүлө мүчөлөрүнүн арасында жоюп башташ керек, жамандыкты ташташ керек, жакшыны жакташ керек, динге керектүү маселелерди жатташ керек туугандар. Ошол маселе. Жебрейил алейхиссалам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи келип сураган, ислам деген эмне? Дене менен аткарыла турган амал деген. Иман деген эмне? Жүрөк менен аткарыла турган деген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтты, "Фаммал иман, иман деген эмне? Көңүл буруңуз. Фаттасдиқу бил қол, жүрөк менен тастыктоо" дейт. Жүрөк менен. Жүрөк араб тилинде калб деп айтат. Хорт деп атпайбызбы аңгыз тилинде? Эмнеге калб деген десе, кыргыз тилинде биз калып сурайбыз го, болот туурабы? Калыбыңызды берип туруңузчу, мен кирпич куюп алайын дейбиз. Калып. Ошол араб тилинен алган. Эмнеге десе, бул калып деген жүрөк бир абалда турбайт экен. Өтө тез өзгөрүп турган себептүү мындай колдоносуз, калыпты да мындай колдоносуз, бир абалда турбайт. Уникалдуу жүрөк да ошондой экен да. Адам Кудайдан суранып эле турбаса, жүрөк тез өзгөрүп турат экен. Ошон үчүн калп деп аталган. Түрктөрдө бир тамак бар, маклуба дейт. Бышырып мындай жасап туруп, мындай тескерисинен койгондо анан тамак болуп чыгат да. Жүрөк дайыма айланып турган себептүү биз Аллага жалбарышыбыз керек экен. Ошон үчүн Аллах мээримдүү. Башка эч бир үммөткө бул берилген эмес. Көңүл буруп жакшы угуңуз. Башка мусулман, акыркы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи үммөт баары мусулман болгон, бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи үммөтүнөн бөлөктөргө бул жакшылык берилген эмес. Кайсы? Фатиха сүрөсү. Фатиха сүрөсүнүн ичинде күнүгө канча рекет намаз болсо окуйсуз, кайталап экиден ия ихтинас сиротал мустаким деген. Бизди туура жолго башта. Туура жолго башта дегени жүрөгүбүздү туура ойго батыр деген сөз да бул туугандар. Эртең намазды окуп атканда имамдарыбыз, дамылдаларыбыз ихтинас сиротал мустаким дегенде эң биринчи жүрөгүбүздөгү ишенимди оңдой көр деген сөз бул. Жүрөк оңолсо, дене оңолот экен. Жүрөк бузулса, бүткүл дене бузулат экен. Мындайча айтканда апаларыбыз уютку жасайт эле го, уютку. Амалдын уюткусу жүрөктөн башталат экен деген сөз. Фаттасдиқу бил колби, жүрөк менен тастыктайбыз иман деген эмнени? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Алланын астынан алып келген өкүмдөрдү жүрөк менен тастыктайбыз. Демек, биринчи кезекте Аллага иман келтиребиз, периштелерге иман келтиребиз, Аллах жөнөтүп түшүргөн китептерге иман келтиребиз, ва русулихи, элчи пайгамбарларга иман келтиребиз, акырет күнүнө иман келтиребиз. Акырет күнү бар туугандар. Кадимкидей бир күн батыштан чыгат, эсеп кысап башталат. Азыр белгилери башталган. Бухариде хадис келген, "Мин аламатис саа", кыяматтын чоң белгилеринин бири, кичинекей белгилеринин бири, ан юшрабал хамр, арак көп ичилип кетет деген. Ва ясхара зина, зина көбөйөт деген. Анан музыка көбүрөөк ойнала башталат деген. Биз намаз окуп кудама деп билген
Мешітке каттаган деген адам билген, кыздарынын, балдарынын тоюнда музыка коюп бийлеп кетип атат бөтөн аялдар менен. Кыямат күнүнө иман келтирүү, вал кадари кулли, тагдырдын бардыгына иман келтирүү. Тагдырдын кандай бардыгына? Жакшы жана жаманына. Аллах Таала жаман нерсени жаратпайт. Муну жазып жаттап алыңыз. Акыйда илими боюнча бир тууганым, Аллах Таала эч качан жаман нерсени жаратпайт. Анда шайтанчы калыстаксыр. Анда мисалы чочко жаныбарычы, анда мисалы жиндердин жанагындай марадатул жин, шаятын жамандарычы, ифриттер жана башкалар. Жаман бузук адамдарчы. А эмнеге? Жок. Аллах жараткан нерсенин баары жакшы. Жамандык бул сиз менен бизге гана тиешелүү түшүнүк. Балким ойлонуп карасаңыз, шайтандын жаралышында дагы өтө чоң максаттар камтылган да. Адам баласы бейиште адам атабыз жашаган эле, шайтан себептүү себепкөр болуп кайра жерге түштү. Кайра аслысына, негизги жерине кайтуу үчүн шайтан менен күрөшүү керек экен, ички напсы менен. Ошону Кудайдын топугу менен жеңген адам, туруштук берген адам кайра өзүнүн мекени, түпкү мекени болгон бейишке кайтат экен. Демек, Аллах Таала айтып атат: "Эй мусулман, кадырыңды төппө, менин астыңда сыйыңды кетирип алба. Сен бейиштен түшүрүлгөнсүң. Сенин түбүң адам ата бейиште жашаган. Ошон үчүн сен жалгыз калганда өзүң билбейсиң, бир нерсени сагына бересиң. Ыйлагың келет. Эмне үчүн? Сен бейишти сагынып атасың. Бейиштен да кымбат болгон менин жүзүмдү көрүштү сагынып атасың. Сен ошого өзүңдү татыктуу алгын, кадырыңды төкпөгөн анча-мынча күнөөгө. 5 мүнөттүк рахат үчүн, азын оолак арам байлык үчүн менин астымда кадырыңды кетип алба. Сен мурдагы жериң кайра бейишке кайтышың керек деп атат. Антип эле айтып койбостон пайгамбарларды жөнөтүп атат. Акыркы пайгамбар саллаллаху алым үммөттөрүнө мураскор кылып атат. Күн сайын чачыбызды карап атат. 4 мезгил уникалдуу. Жаздан жай, күз, кыш өз кепинде болгон пенде, эскерчи. Мен сага жакшылык гана каалайм. Сен чөкпөчү. Мен сага сыноо берсем, сен оңолсун деп сыноо берип атам. Анткени мен сага жакшылык берсем, сен кутуруп кетип атасың пендем. Сен жакшылыктын кадырына жетпей атасың пендем. Мен сени дагы өзүмө жакындаткым келип атат. Эң сенин мага жаккан абалың, кечинде адамдар уктап туруп, "Эй Алла" деп жалбаргың, ушуну мен сенден уккум келип атат, көрүп келип атат дейт. Аны жөнөкөй кулак менен уга албайбыз. Көкүрөктөгү толто көөдөндүн жүрөгүн ачсак угабыз. Көөдөндүн жүрөгү ачылыш үчүн көкүрөктөгү жүрөк ооларын биз азайтышыбыз керек туугандар. Аны үчүн ишенимчиз болуш керек. Анан сакалды узун өстүрүп алып, бирок мусулман адамга салам бергиң келбей бөлүп кетип атсаң, каякта ишенимиң туура болуп атат сенин анан? Намазды окуп туруп, бир катарда туруп туруп, ооруп калганын, акчага муктаж болуп калганын билип туруп, аз дүйнөңдү өзү эч нерсе кемибейт эле, бирок ошо кыра көрө албай атсаң, кананда мусулманчылыгыңдын даамын татып амал кылып атканың? Элиң үчүн салым кошуп атасыңбы? Мамлекетиң үчүн, мусулман үммөтү үчүн салым кошуп атасыңбы? Кантип салым кошосуң? Бир балаңды алым кылып тарбияла, элге ошол салым кылып кошконуңуз. Бир баланы мыкты деңгээлде медик кылып тарбиялаңыз. Мына ошол мамлекетке салым кошконуңуз. Келечекте эмне үчүн биз оор операцияларды Кыргызстанда жасабашыбыз керек? Жасаш керек. Акчаны ысырапка чачабыз. Суроо берейинчи, мына медицина тармагында Караколдо оор операцияны алыстан туруп дистанционно жасай турган робот бар. Робот Да Винчи. Кана ошол барбы? Кыргызстанда жок ал. Ошону албайлыбы туугандар чогултуп? Азыр онкологический оорулар көбөйүп атат. Чакырып келип мыкты врачтар менен ошолордон лекция окубайлыбы туугандар? Алла жолуна чыгып калганда сөзсүз бир медицина кызматкери бар, бизге бир күн берип коюңузчу деп суранып туруп, ошолордон лекция окупайлыбы туугандар намаз окугандардан? Неге азыр онкологический оору көбөйүп атат? Бирден бир диний термин менен түшүндүрөйүн, медициналык терминибиз сүннөттөн алыстап кеткен экенбиз. Жашообузда пайгамбар саллаллаху сүннөтү жок. Ашказанды 3кө бөлүпчү. Кал сен деле курсаң соо эмескен го, меники башка кеп мага сылдай туруңуз. Жашообузда сүннөт жоголуп баратат тууган. Инна арсалнака рахматан лил алам. О Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, сени биз аламга рахмат, мээрим катары жөнөттүк. Демек пайгамбар салламдан ар бир кылганында рахмат бар да. Ошон үчүн биз сүннөттөн алыстаган сайын Аллах Таала жаза катары бизге онкологический жана башка оорулар берип атат. Албетте көп маселе ал. Демек жаман деген нерсе, жакшы деген нерсе сиз үчүн гана. Аллах Тааланы сен эмнеге жаманды жараттың, эмнеге шайтанды жараттың деп эч ким ага ээ чыга албайт. Аллах Таала Куранда эскертилгендей, ла юсал анна яфал, кылган нерсесинен суралбайт. Вакмисон сиз менен биз суралабыз. Биз суралабыз. Суммал иману биллахи таала. Аллах Таалага иман келтирүү деген эмне? Ар бирин чечмелейт эми.
Жана иманда 6 нерсе келди. Санап отурсаңыз, Аллага иман келтирүү, периштелерге, Аллах түшүргөн китептерге, элчи пайгамбарларга, акырет күнүнө, тагдырдын жакшы жаманына. 7-чи өлгөндөн кийин тирилүү, ал кыяматтын ичине кирип кетет. Кыямат болгондон кийин анан өлгөндөн кийин тирилүү бар, эсеп кысап берүү бар. Аллага иман келтирүү деген эмне? Жүрөктөн тастыктап тил менен кайталаш керек. Би аннаху маужудун, Аллахым бар деп. Аллах бар туугандар. Аллах бар. Америкадан өткөндө чоң 75-теги дүйнөнү кезген адам менен жолугуп калдык. Таңкымал тамакта. Ошондо Аллах ыраазы болсун, алтын карым сиздерден. Ошол айтып атат, Америкада бир ислам динин кабыл алып, укмуш китептер жазып, бүгүнкү күндө эмгек кылып атат деп. Кантип исламга кирдис, атеист болгон. Анан деңизде жанагындай чоң кемеге кабылып, чоң эң ишеничтүү кемеден да тагдыр экен да. Кудайым ушундай деңизди жаратып койгон экен. Эң күчтүү спортсмениң да башка да чөгүп кетиши мүмкүн экен да. Кудай сактасын, этиятта болсо. Анан чөгөйүн деп калган экен, бүт нерсеси бүтүп тур да, өзүм атеистмин дейт, бирок жүрөгүмө, тилиме Алла деген сөз келди дейт. Ал каяктан келип атат Алла деген сөз? Адам ол китепте окуп атабыз. Рухтар ааламында Аллах биздин ар бирибизден аласту би роббикум, мен силердин жаратуучуңар эмесминби деп сураганда, ар бир нафси ынанып, мажбурланбастан өз ыктыяры менен бала ооба деп жооп берген. Болголу бул дүйнөгө кайра дене менен жаратылганда бизди унуттуруп койгон сыноо катарында. Бирок өтө катуу кыйынчылык келгенде ынсабы бар болгон адам кайра ошону эстейт. Демек Алла деген сөз исламдан кабары жок болгон атеист деңизде кантип эстеди? Рухтар ааламындагы Аллахка жооп берген сөз анын оозуна келди эстеп. Аллахым, сен мени ушул жерден куткарсаң болду. Өлүм гана көрүнүп калган алты тарап. Оң, сол, асты, үстү, арт, алды. Ушул жерден куткарсаң өмүр бою сенин кызматыңда болом деп ант иштим дейт. Кудай Таалам өзү ажайып керемет менен куткарды, өмүрүмдү исламга арнадым дейт, арнап келатам дейт. Демек, кечирип коесуз, Аллага иман келтирүү деген Аллахтын бар экендиги, Аллах деген ушунчалык важул вужуд эч качан жок болбой турган экендиги, санап отуруңуз. Аллах эзелки сифату салбия дейт, танзихия. Аллах Тааланы сыпаттаганда арулап, мактап, даңктап, даңазалап сыпаттайбыз. Ошону айтат танзихия деп. Аллах Таала эзелки зат, башталышы жок. Аллах Таала төбөлүк калуучу, жок болуп кетпейт. Вактан Аллах Таала жалгыз, анын шериги жок. Затында да, сыпатында да, жараткан нерселеринде дагы. Куранда ачык айткан. Мына ислам дини жок дегенде ушул аятка жооп берсиңчи, азыркы маселеге, акыйда маселесинде. Аллах Таала айткан: "Хаза халқулла", бул мен жараткан нерсе. Кыяматка чейин Аллах Таала муну ортого таштап атат. Мага көрсөткүлөчү жараткан нерселерди дейт. Аллах берген табият менен ойлоп чыгарышат. Вертолетто жанагы жинелик окшоп, башка окшоп. Бирок Аллах сыяктуу жаратып көрө алабы бирөө? Эркектен бала жаратып көрө алабы? Жаратып көрө албайт. Кыяматка чейин Алла чектеп атат. Ошон үчүн Ибрахим алейхиссалам Намруд деген залым падышага жолукканда дүйнөнү эки мусулман башкарган, эки мусулман эмес башкарган дейт. Эки мусулман эмес залымдардын бирөөсү Намруд болгон. Бул боюнча кинолор дагы тартылган тарыхый Европада. Намруд Ибрахим алейхиссалам сураган: "Сенин жаратканың кандай?" дегенде, "Инна робби аллади юхи ва юмит", тирилтет, тирүүлүк жарыялайт. Жана өлүм берет дегенде, ал менин да колуман келет деп бир кулду келип өлтүргөн, өлүмдү даргастырып, бир кулду бошотуп ийген. Ал кыска кемчонтой акылында ойлоп атат да. Бошотуп ийсе ошону өлүмдөн куткардым депчи. Ал бошоткон менен бас барып Кудай өлүм жаса өлүп калышын билбейт ал. Ал жөн эле себебин кылып атканын билбейт да. Мисалы Төлөгөн Касымбеков атабыздын келкелин окусаңыз, Курманжандат кенебиздин баласын биринчи тартканда өлбөй эле калды го. Эгер дарга аскандан бар эле өлүп кете бере турган болсо, өлүш керек эле, өлбөй калды го. Бирок берки ызасына чыдабай кайра экинчи тарттырды го. Окуш керек китептерди да, адабиятыңызды мыктап. Ошондо берки айтканда Ибрахим алейхиссалам айтты: "Инна робби яти биш-шамси минал машриq фати биха минал магриби фа бухита аллади кафар". Менин жараткан чынык Аллахым күндү чыгыштан жаратат. Сен Кудаймын десең кана батыштан чыгарчы деген. Колунан келеби адамзаттын? Кыяматка чейин бул чектөө бар. Ким күндү батыштан чыгара алат? Же ким бир көз ирмемчилик убакта күндү токтотуп кала алат? Эч ким токтотуп кала албайт. Биз бүт нерсеси тартибинде, нугунда бир гана башаламан жашаган, акыл берилген адамзаты башаламан жашап атабыз. Башканы айтпай, билип туруп биз башаламан жашап атабыз. Угуп туруп аялыбызга талак берип коюп атабыз. Угуп туруп жакшылыкка мойнубуз жар берип атат. Ал эми асманга чыксак,
миллиметр доля ушу өтө кичинекей аралыкта орбиталар ордунан жылып кетсе кыямат болду дей бериңиз да. Эгер ошону барып көрсөңүз сиз уктай албай калат элеңиз. Эмнеге? Качан бири-бирине тийип кетет экен деп. А бирок жүрөгү бар, жүрөгүндө иманы бар. Мунун бардыгын тартипке тескеп салып турган Аллах. Кыямат күн батышка чыкканга чейин ал нерсе огунан бузулбайт. Качан күн батыштан чыккандан ал нерсе огунан бузулат деген ишеним менен жашайт караңчы. Аллах бар нерсе кудурет жетет. Аллах Таала жалгыз. Вал қиям бинafsiге эки нерсе. Ла яхтаджи илал махал. Аллах эч бир мекенге, жайга муктаж эмес. Каабаны Аллахтын үйү деп айткан кезде Аллах жашап алды деген максат эмес. Эң биринчи жер бетинде ибадатка арналган жер деген мааниде түшүнөбүз. Каабага карап намаз окуганда Аллах Каабанын ичинде деген сөз эмес. Кандай эле асманга карап дуа кылганда Аллах арштын үстүндө деген сөз эмес. Аллах болгон ошондой буйрган, асмандан береке жайт. Ошон үчүн бул жерде акыл токтойт. Кыблага карап намаз окуйсуң, бул жерде да акыл токтойт. Өзүбүз анан Караколдон келгиле ажыга барып 5000 Инде акчабыз жетпейби? Караколдон Кааба чыса баралда, Кааба карап намаз окуй береличи детир кылып. Эмне болот? Димден чыгып кетүү коркунучу бар. Демек ал жерде Кудайым кара оку деди. Хайсума кунтум фаваллу вужухакум шатра. Дүйнөнүн кайсы жеринде болбогула, Каабаны кара окугула деди. Уникалдуулугу фикта Кааба десе жана ажумра барган жанагы эле төрт бурчтуктуу жерди эмес. Анан исама 7-кабат асманга чейинки үстүндөгү аянттагы Кааба болуп эсептелет. Арабызда отургандардын бирөөсү эртең космонавт болуп уча турган болсо, кантип намаз окуйт? Сөз ылдый жакта карабайт, Каабанын тушундагы үстүндөгү аянтты карап окуй берет. Анткени бүт периштелер айлантырат ал жерди. Караңыз сизге, ислам дини кандай бардык жагын камтып алат. Биринчиси демек Аллах Таала эч бир мекенге муктаж эмес, аршка муктаж эмес. Арштын үстүндө дегендей, Ар-Рахман истау алал арш деген сыяктуу муташаби сырткы мааниси мындай адаштыра тургандай аят хадистер келсе, аны өкүмдар аяттар калып барып түшүндөбүз. Инналлаха бир эле аятта айталы, ла ганиюн анил аламин. Мен суроо берейин, жооп бериңиз. Дамылдам, сиз жооп бериңиз. Арш Аллах жараткан эң чоң маклук, жаратылган зат. Эми сизге суроо, жооп бересиз иншалла. Арш бул ааламдын бир бөлүгү же бөлүгү эмеспи? Арш Аллах жараткан ааламдын бир бөлүгү же бөлүгү эмеспи? Бөлүгү. Куранда Аллах айтып атат, инналлах бекемдеп айтып атат. Албетте, поистине Аллах Таала ла ганиюн анил аламин. Ааламдын өзүнө дагы, анын бир бөлүгүнө да муктаж эмес деп атат. Учу кыйры жок ааламга, аршка Аллахым муктаж эмес. Ал жерде аршта айтып аткан, о пенделер, силер үчүн деген гана. Бирөө үйүнө барып мактанат экен да. Келчи мен үйүмдүн буягынан да кирип көрчү, буягынан да кирип көрчү депчи. 3 кабат үйүн мактанып атат да. А билбейт берки кирип аткан адам 5 кабат үйү бар экен. Болгон ал кичипейил. Аллах Таалам аршты биз үчүн даңазалуу кылып жараткан. Бирок арш Аллахтын кудуретинин астында чымындай дагы орунду ээлебейт эгер кудуретин чектей албайт дегеним да. Кудуреттүү Аллахты чектелген аршка бекемдеген эң чоң адепсиздик болуп эсептелет. Аллахтын ишине кийлигишпеңиз. Өзүңүздүн милдетиңиз менен алектениңиз. Адепти бузбаңыз. Экинчиси вал қиям бин нафс дегенде Аллах Тааланын өзүн бирөө жоктон бар кылып жараткан эмес. Эгер ал Кудай сактасын, вал иязу билла, Аллахтын өзүн бирөө жаратса, анда сепечке уланып кете берет анда. Аны бирөө жаратыш керек, аны бирөө жаратыш керек, тартипсиздик болуп калат. Бирөө барып такалыш керек. Мисалы, эки нерсеге мен дин илиминен сырткары, эки нерсеге аябай кызыгам да. Биринчиси өтө катуу кызыкканым медицина, хирургия. Экинчиси шариатка тиешелүү юриспруденция, кылмыш жаза кодекси. Кылмыштуулукту бияктан бирөөнү подстава кылып жала жапканы менен түбүндө бирөө турат да турабы кылмыштын. Изилдейт да, мисалы биздин ошол кызматкерлер МВДда, мисалы прокуратурада, Аллах разы болсун, изилдейт алар. Кылмыштын түбү каяктан чыгып атат? Түбү башы могул болуп атат. Ошондой эле бул ааламдын учу кыйры жок аалам бирөөгө барып такалыш керек. Ал такалган нерсе ааламдан бөлөк кудуреттүү болуш керек. Күчү чектелген болсо, ал кудайлык сыпатка татыктуу эмес ал. Куранда бир эле сөз менен айткан ошоночу. Иса пайгамбарды жана анын энесин Куранда бир эле сүйлөм короткон да. Демек, акылдуу адамга бир сүйлөм жетишсин. Акылсыз адамга бир китеп дагы жетишпейт.
Бир эле сөздү айткан. Ва кана якулани ат-таам. Ал жана энеси экөө базарга барат эле, тамакты жейт эле деп койгон. Силер Кудай ордуна чыгарып албагыла деп атат мусулмандар. Башкалардын эмесине кийлигишпейбиз. Ар кимдин өз эрки, бирок ислам дининде акыйкат эмне деп атат? Ал экөө Кудай эмес, Иса пайгамбар менен эзеке, анткени ал экөө тамак жейт эле деген сөз, ал экөө муктаж эле. Өзү муктаж болгон кантип бирөөнүн муктаждыгын чечет эле деген сөз. Wal mukhalafati lil hawadis, Аллахты да арулай турган сыпат, Аллах бул аламга окшобойт. Окшосо бир бөлүгү болуп калмак. Бул алам да Аллахка окшобойт. Эми тоготер сөз жаттап алыңыз эреже. Биз Аллахты толук таанып билип албайбыз. Аллахты ал жараткан жакшылыгы менен гана тааныйбыз. Ушуну жаттаңыз. Бүгүн эң чоң пайда. Тууган, $100,000 аз болуп кала турган пайданы айтып атабыз. Адамдар $100,000 болсо баскана башкача болуп калат го. Он крутой, деловой. Андан да кымбат пайданы айтып атабыз. Жараткан Аллах, жараткан жакшылыгы менен тааныйбыз. Бүт пайгамбарлардан жарга такап коомундагы залымдар кана айтчы ошол эле Аллахыңды дегенде, алардын сөзүнөн Кудай сактасын дегенде бүт жараткан нерселер аркылуу тааныштырып берген. Ал тирилтет, өлтүрөт, күндү батыштан чыгарат, ооруп калсам шыпа берет, ааламды жаратат деп. Карасаңыз, ошон үчүн Алланын ишине кийлигишип кетпеңиз. Лаху зату ла тушбиху зават. Алланын заты бар Куранда келген. Бирок сиз менен биздин затыбыздан эмес. Сиз менен биз эттен турабыз, сөөктөн турабыз, кан тамырдан турабыз. Ушул жердеги мечиттин ичиндеги орто муундагы ата-энелерден бир сураначы. Бир балаңызды медицина кызыккан болсо Кудайым белги берет жаштайынан. Кудай жолуна жакшы иман тарбиялап берип, медицина кызматкери кылыңыз. Өзгөчө сосудис, кыргызчасына кан тамырлардычы. Бул эң керектүү медицина тармагындагы бизде. Улан ажыкебиз бар, Бишкекте айтат, Кыргызстан боюнча 7 область боюнча саналуу дейт. Анткени бул өтө керек экен. Бирөө бул жерде лакып алат экен, бирөө кесип алат экен кан тамырды. Хирургка баруудан алдын ошол сосудистер келип кан тамырды улап бербесе, ал адам өлүп калат экен. Себептер дүйнөсү өлүмдү Аллах берет. 7 областты кыдырып жумуш кылабыз дейт. Күнү түнү биздин телефондар ачык туруш керек. Ушундай Бишкекте турса да караколго жетип баргыла десе, караколго жетип барабыз дейт. КАИге штрафка түшүп калсак, өз чөнтөктөн төлөйбүз дейт. Эң керектүү. Аллахым карасаңыз, ва фи анфусикум афала табсирун. Мени жакшы тааныймын десеңер, өзүңөрдү карагыла. Анын ичинде кан тамырлар тизилдеп чыккыла. Үзүлүп, кан агып аткан, кансырап өлүп калышы мүмкүн да себептер дүйнөсү. Ошону издеп таап барып карасаңыз, сиздердин эмес, Кудайым берген да. Кадимкидей Кудай менен сүйлөшүп, издеп таап, байлап, бириктирип, кайрадан кан адамдын ичинде айланып кетет. Ушул жерде отургандын бирөөсү балаңызды мыкты окутуп, өзгөчө динден кийин тарбиядайм, биология, англис тилин мыкты окутуп, эртең медакадемиядан мыкты окутуп, сосудис кылып чыгарыңыз. Ошондо сиз өлкөгө, мамлекетиңизге, мусулман үммөтүнө пайда алып келген болосуз. Сиз менен биз эттен турабыз, кан тамырдан, сөөктөн турабыз. Аллах андай нерседен турбайт. Ал жерге акылыбызды иштетпейбиз. Ал жерде акылыбызды иштетсек, кызыл чектен ашкан болобуз. Калсын, неге мындай том менен сүйлөп калдым? Сыражында мындан жакшы көрөбүз, сыражында мындай сүйлөө үчүн меники да окшошуп калыптыр. Табият турдайт экен да сыныктан башка чыгыштуу экен. Ва сифатун ла тушбиху сифати. Аллахтын сыпаттары бар толуктук. Затына окшогон эзелки эч бирөөнүн сыпатына окшобойт. Сиз менен биз чарчайбыз, Аллах чарчабайт. Хадис бар. Адабул Муфрат имам Бухари рахималлах алып келген. Пендеден сурай берсең, тажайт жаман көрүнөсүң, Алладан сурай берсең, эң сүйкүмдүү жакынына айланасың. Олия болосуң дейт. Жашоонун алгоритмин түзүп берип койгон бактылык формула. Биз абал кылбайт экенбиз. Биз качан Аллахка кайрылабыз? Тааныш билиш жокто, жалар карабай койсо анан келип кайрылабыз да. Жандай эмеспи? Ошондой туугандар. Биринчи себепке чуркайбыз. Фамин сифати затил алия. Аллахтын кээ бир сыпаттарын бири мына жаңы башталгыч болот. Аллах таала хая, Аллах таала түрүү. Бирок анын жашоосу чектелбейт.
Акыл менен билине турган сыпат. Вал илм, Аллахтын илим сыпаты бар. Илим сыпаты бардык нерсени кандай экендигин билет. Илим сыпатын угуп калыңыз таксырым. My brother, my sweet brother, эң жакын бир тууганым. Дорогой мой брат, ты мне нужен, брат. Сен мага керексиң. Иманың керек, ишенимиң керек. Ишенимиң түз болсо, кылмыштуулук кылбайсың. Ишенимиң туура болсо, өзүңдүн акыретиңди курасың. Ишенимиң түз болсо, акыретте жыргайсың. Аллах Тааланын илими уникалдуу, сыфатул ихата, бардыгын камтып алат. Аллах өзүнүн бар экенин билет, шеригинин жок экенин билет, мүмкүн болгон бул ааламдын бардыгын билет. Аллахтын илими билбей калган нерсенин өзү жок. Бул тагдырга түздөн түз тиешеси бар. Тагдырда мажбурлоо жок. Тагдыр деген Аллахтын каалоосу жана билүүсү. Такуин сыфатына ортто калат. Аллах Таала Qadarullah сабиқун ва лейса бисаиқин. Аллахтын тагдыры эч кимди мажбурлабайт. Сен имандуу бол, сен кафир бол деп бөлбөйт. Хадис бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям күндөрдүн бир күнүндө айтты. Адам баласы энесинин курсакта экенинде тагдыры жазылган. Кийин ал ашақин хуа ау саид, же бактылуубу, же бактысызбы? Happy or sad. Бактылуу же бактысызбы? Тагдырында жазылган. Бирок ал бирөө тозоктук деп жазылса, мусулман болгондой амал кылып жүрөт, мусулман болуп, өлүм алдында тагдыр ишке ашат да капыр болуп өлүп кетет, имансыз. Бирөө тагдырында мусулман деп жазылган, имансыз өмүр сүрөт, бузукулуктун баарын кылат, өлүм алдында тагдыр ишке ашат дагы мусулман болуп кетет. Сахабалар таңгал, бул проблема. Big problem, чоң көйгөй бул. Анда мусулман болуп не кереги бар, тагдырга таштап койбойлу. Баары мусулман болсок деле туура баш айлантып атпайбы бул хадис азыр сырткы майсы. Баары бир аракет кылганың менен сен тагдырында мусулман эмес десең, не кереги бар анда? Дегенде айткан жок. Бул риваяты Муслимде келген хадисин ачыктаган. Не дейт? Фима ябду. Силердин бирөөңөр мусулмандын амалын кылат деген сырткы көрүнүшүндө, жүрөгүнөн кылбайт деген сөз. Бирөө күнөөнү жасайт, алсыздыгынын сырткы көрүнүшүндө, бирок жүрөгүндө иманы бар деген сөз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Согушта дин үчүн, мекен үчүн эми баг тынчтык эле заманы болсун, бул түшүндүрүү иретинде гана тынчтык заманы болсун, бейкуттук. Чыгаардын алдын аябай кошуунга, колго муктаж болуп атканда, алсырап турушканда бир күчтүү бой десе бой, ой десе бой, тулку бой мондай келишкен бирөө келгенде сүйүнүп кетишкен. Согушта өтө мыкты күрөштү көрсөткөн. Ба согушта айтып атканым үчүн согуш болсун деген максат эмес, азыр биз башка нерсеге колдонобуз муну. Тынчтык болсун. Ислам дини тынчтыктын дини. Бирок дин үчүн, мекен үчүн туруш керек болсо, жигиттер мекенден алдында болуш керек. Бул жер тынчтык болсун. Анан жанагы бар сүйүнүп сен бейиштиксиң деп атканда жарадар болуп атып Расулулла айтты, ал тозоктук деди. Көргөн көздөрүнө ишене албай атат, бирок Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга ишенишет. Көрсө ал кийин билинди да, сырткы көрүнүшүндө бейиштиктей амал кылып аттыр. Бирок жүрөгүндө Аллахтын ыраазычылыгы үчүн чыкпаптыр. Эркектер чыкпай койсо уят ко деп чыгыптыр, элемне дейт деп. Анан жарадар болуп жатканда мага мунун кереги жок эле деп өзүн өзү кол салып өлтүрбөй дейт өзүнчө. Демек, тагдыр маселесинде мажбурлоо жок. Бирөө иманды каалап атса Аллах жок сен тозоку дебейт. Же бирөө тозокто амал кылып атса Аллах канча сактайт. Анда да болбой чымын сыяктуу уча берсе өзүн отко ыргыта берсе, анда өзүнүн каалоом деп хизлан Аллах жардам бербей таштап коюшу мүмкүн. Тагдыр илим сыфаты ушул. Вал кудр, Аллах кудуреттүү, кудурети чексиз. Вал ирода, Аллах Таала каалайт. Ушул экинчи эреже, жана 100 000 сомдук доллардык пайда айтпадыкпы? Бул 200 000 долларлык пайда. Бар нерсенин бардыгы Аллахтын ирода каалайт деген сыпаты менен жаратылган. Бар нерсенин баарын Аллах каалаган. Шайтанды жараттыбы? Демек Аллах Тааланы каалап туруп жараткан. Кокустан кара күчтөр өздөрүнөн өзү чыгып алды деген сөз жок. Ар биринин жашоодо максаты бар. Шайтан өзү билген же билбеген абалда кээ бир адамдардын бейишке кирүүсүнө себеп болот. Бир күнү шайтан жолдо туруптур. Аны кемпир көрүп коюптур апабыз. Эми парда ачылып калыптыр ортодо, мүмкүн нерсе да. Көзгө көрүнүшү мүмкүнбү? Мүмкүн. Ал бир мүмкүн эмес нерсенин катарына кошулбайт. Күнүгө бияк өтөт экен, бакшы кемпир экен да өзү. Башларга көрүнөт алар кызмат кылышат бири-бирине. Бияк өтөт бе, анан бир дүкөнүн жанында турат да. Бул алдында китебинде жазган. Аялдын айлакерлиги деген темада.
Жакшы жагына колдонсо жакшы экен да. Анан эмнеге сен бул жерде турасың десе 40 жыл болду мо үй бүлөнү ажыраштыра албай атам дейт. Үй бүлөсү ушунчалык Кудайдын топугу менен, өздөрү кыйын эмес, Кудайдын жардамы ушунчалык бекем бири-бирине. Канча туугандары тараптан да, ата-энеси тараптан да, достору тараптан да сыноо салдым, булардын максаты бир дейт да. Максат бир болсо үй бүлө бекем болот экен да. Анан идеология бузулбайт экен. Анда кемпир күрөктөрдөй мен 5 мүнөттө, 5 ай турган убакытта көз ачып жумган учурда буларды ажыраштырып коюшум мүмкүн дейт. Шайтан таң калат, чын элеби дейт. Анда эмеси мени карап тур дейт. Кездеме сатат экен. Барып айтат, мага кездеме бер дейт. Балам бир кызды жактырып калыптыр, бирок ал бирөөнүн аялыбы, ажыраштыбы, ажырашып кетелекпи билбейм, бирок жакшы көрүп калыптыр. Ошону алып келбесеңиз мен жашабайм деп жатат. Эне экенсиң да балага боор эткенсиң жолоруп. Айла жок деп эң жакшы кездемеңди бер деп кездемесин алып, тигинин үйүн сураштырып барып, ошо өзүнүн жана кездеме саткандын, шайтан азыр албай аткандын үйүнө барып, анан илгери кеттемей жок да билесиз, меймандостук. Үйүнгө бир эс алып алайын, суу ичейин деп үйүнө кирип, суу кеткенде билдирбей жата турган жерине жанагыны катып коет. Жумушун бүтүрүп күйөөсү келет, караса өзү берген кездеме билет да, ал шаарда андай кездеме жок, эң мыктысын берген. Ою бузулуп аялына бир талак берет. Инсаптуу экен да? 3 талак кээ бир кыргыздарга, кыкеңдерге, некоторые братьяларга окшоп 3 талак бербейт экен. Намаз жок, Алла жолу жок, илим бразер жок. Бирок 3 талакты берген дукмуш берет да. Ошо 3 талакты билет экенсиң берген, ага чейинкисин деле үйрөнүп койбойсуң да. Ошонун күнөө экендигин, эртең бала болсо кайра дүйнөнүн молдосун бириктирип, оозуна пул салсаң дагы, майласаң дагы нике болбойт экендигин дагы үйрөнүп койбойт белең анда. Бизде мындай кээ бир маселелерди алдын озуп кеткенбиз, керектүү нерсени окубай койгонбуз, андай болбойт, зыян тартабыз. Анан бир талак берген экен. Шайтан таң калыптыр да кепилге, сен мен жетпеген нерсеге акылың жетет турбайбы? Бул экөө жарашпайт көрөсүң го десе, кайра эле жараштырып берем. Кантип десе, кайра эртеси күнгө барат, айтат экен, кечеки бергениңди мен жолдон бир аялдыкына тыкылдатып ачка болуп кетип, суу ичем деп, чаңкап кетип, чөлдөп кетип, кирдим эле, таппай калдым балам. Дагы бирөө барып десе сүйүнүп кетет экен да. Аял менен барып жарашат экен да. Ошон үчүн туугандар, Алланын кудурети ушундай да. Алланын ирода сыфат, Алла каалаган нерсе болот. Шайтан, жин шайтан барбы? Параллельный жашоо мир бар. Демек Аллах аларды каалаган. Жок нерсе, демек аны Аллах каалаган эмес. Алланын шериги жок ал. Ал бар болушу мүмкүн эмес. Демек Аллах аны каалаган эмес болду. Каалабайт дагы. Вассам, Аллахтан угат, угуу үчүн кулакка муктаж эмес. Кантип угат? Ал жагында акыл токтотосуз. Ал сиздин деңгээлиңиздеги эмес. Не ваш уровень, бразер. Вал басар, көрөт, көрүү үчүн көзгө муктаж эмес. А түгүл, могу биздин бул дүйнөдө көзүбүз күн батыштан чыкканда башка көзгө айланат. Бешке кирерде. Южуху яума идин надира ила раббиха назира. Бешке киргенде лилладина ахсанул хусна ва зияда. Бешке киргенде кирердин алдын жүздөр нурлуу болот башкача. Жүрөктөр тазаланат. Яума тубаддалул арду гайрал арду вас сама. Жери бөлөк болот кыяматта, асман бөлөк болот, адамдын жүзү нурлан, көзү да бөлөк болот. Эмнеге? Бул дүйнөдө көз менен Алланы көрө албайбыз биз. Күнөөгө толгон көз менен. Күнөөгө толбосо дагы кемчиликтүү, кудурет чектелген көз, ал жерде күчтүү көз берилет. Ошон үчүн бейишке чыккан чыгыр Алланын жамалын көрө алабыз. Бул дүйнөдө деле азыр канча дыга жетип кетти билбейбиз. 20 ды, 30 ды туурабы? Жөнөкөй көрө албайбыз. Ачык салсаңыз көрөсүз. Суу чачырап коруп кетесиз го. Wal kalamu alladhi laysa biharfin wala Алланын сөзү бар, бирок Алланын сөзү тамгадан турбайт, тыбыштан турбайт. Анын башы жок, аягы жок, ал кудуреттүү, уникалдуу. Алланын сөзү бар болгондугу үчүн бизге Куран китеп түшүп атат. Бирок мына ушул Куран деп элестетсеңиз, ушул Алланын сөзү экен дебеңиз. Тамгадан турган, боёктон турган бул биздин деңгээлибизге тиешелүү. Бул Алланын сыпатына далалат кылат. Алланын өзүнүн сөзү эзелики, өзү кандай эзелик болгондой. Карасаңыз. Фаухайн Аллах тирүү, билүүчү, кудуреттүү, каалайт, угуучу, көрүүчү, бул сыфатыл маанавия деп коет. Аллах сүйлөөчү. Бул Аллах таала сыпаттала турган сыпаттар. Пайдалуу болуп атабы туугандар? Ва ястахилу алейхи таала Аллах таалага эми эч качан сыпатталбай турган сыпаттар бар, мүнөздөр. Ушул жогорку сыпаттын тетирилери. Бирөөсүн гана айталы, Аллах таала билүүчү болсо, фаху алимун лаху сыфатул илм болсо, хакыйкый маани сыфаттар. Аллах таала билбей калат деген сөз жок. Пенде билбей калышы мүмкүн, бирок Аллах таала билет. Пенде төрөлөктөн ал калыс 1990 16 июнь
түп району көч айылы саат баланча убакытта төрөлөт. Мен төрөлөктүн алдын билет, кандай амал кыларымды да билет, каяка барарымды да билет. Ошон үчүн тагдыр болсун эмес, пендеге тандоо берилет, тандоону пенде ушака жумшайт деп мүнөздөп жазат. Азыр архивдер бар да ар бирибиздин. Бул дүйнөдө эле архивдер бар, документтер бар. Бул мындай деп. Ал жок нерсени жазбайт да, колдон изилдеп болгон нерсени жазат, туурабы? Тагдыр кудум ошол сыяктуу да. Адамды мажбурлап эмес, адамдын тандоосу каяка кетет, ошону мүнөздөп жазат. Тагдыр эмне үчүн бар анда? Мунун пайдасы эмне? Пендем, сен бүгүнкү күндө жакшылап аткар, эртеңкини мага кой. Өткөн күндөн сабак ал. Ал болду, өткөн күн кайтпайт. Эртеңке жетесиң, жетпесиң билбейт аны. Сражнамын айтат. Дагестанда болгон окуя дейт. Хинкал деген тамак бар го, билесиз го? Чыгарып атканда отуруп жейбиз деп атканда тамактын адеби бисмилла деп оң кол менен жейли. Кудайым буйрса жейбиз деп айтса, Кудай буйрбаса да жейин деген экен да бирөөчү. Эми тамак алдыңда турган тамакты силер ушу бир отон эле фанатик болуп кетесиңер да, иншалла буйрса депчи. Ушуну эмнеси иншалла жарым метр. Бышат алып жейсиң деген экен. Анан жана тамагын алып эмесин ошондон шиши менен жейин деп атканда, эми Кудай сактасын мешитте айтып атат деп элем, баягы кесир сөздү сүйлөбөш керек деген сөз мааниде да бул. Баягы. Анан чүчкүрүп кеткен экен, жана чүчкүрүп кеткенде тамагына сайып алган экен да. Бир үзүм тамак жей албаптыр да. Аллах кааласа жей албайт экен. Бирөө ошентип мас болуп үйүнө келген экен, бул Кыргызстанда болгон окуя. Анан келген экен үйүнө. Кемпир, тамакты алып кел десе, Кудай буйрса деңиз бышып атат десе, Кудай буйрбаса да деген экен. Эми тамактап келгенде эшикти тыкылдатып, милиция кызматкерлери алып кетип, камап койгон экен. Көрсө туура эмес камалып калган экен, болот деме. 3 күндөн кийин эшик тыкылдатып турат дейт. Кийин десе, иншалла күйөөңүз депчи. Иншалла кыргызчасын айтып, Кудайым буйрса, Кудайым кааласа десе, көйсөңүз биз Кудайга тапшыра берсек. Тагдырдын түпкү акыйкаты, пендем, don't worry. Аңгырчы үйрөнүп атам, көрсөтүп айтайын дем, практика болсун. Ла тахсан, вообще кыжалат болбо дегенчи. Сен эч нерсе кыжалат болбо эртеңкине. Сен бүгүнкү менен жаша, эртеңке жетишиң, жетпешиң ал мага маалым. Эмне күйпүлүктөйсүң? Ооба, жашооңо кыжалат бол, бирок ашыкча эмес да. Сен менин кызматымды талашып атпайсың, жаратуучулук сыпатта. Жүрөгүң ток бол, бүгүнкүн жакшы жашасаң, эртең тагдыр ошого тандооңо каралат. Тагдырды масыр жүрөгүң тынч болсун. Бүт нерсени мен жазып койгон. Сен болгону пенде, эки эле нерсеге ээ чыга аласың. Ниетиң оңдо, пейлиңде, туура танда болду. Сен тандоодо адашып калбасын деп канча миңдеген пайгамбарларды жөнөткөм мен. Сен адашып калбасын деп элчилерди чоң иштен баштап ажаатканага чейин көрсөтүп беришкен ушулар сага. Тандооңдо адашып калбасын деп. Китептерди түшүргөм. Пайгамбарлардын мураскорлорун жөнөтүп сабак өттүрөм керек болсо. Эми тандаба. Сенин тандооңа жараша мен тагдырды жазам дейт да. Болду ошол. Андан кийин wa kullu wasfin la yaliqu on боло эле шейхим. Болуп калдыбы? Аллага миң мерте ушу убакыт аябай берекелүү болуп атат. Wa kullu wasfin la yaliqu bitilka zat al-aliyya, Аллахка ылайык келген сыпаттарын сыпаттабаш керек. Мисалы караңыз. Жана 70 жаштагы адам менен эртең менен тамактанып калды дедикпи? Дайыма бата сураш керек. Анан насихат сураш керек жашоодо. Көптү көргөн насихат сурсум айтып атат. Америкалык бир гитараны чеккен поп музыкада өтө аты чыккан адам ислам кабыл алыптыр. Ислам эч кимге муктаж эмес. Адамдар исламга муктаж. Ислам кабыл алгандан кийин ошол адам айтып атат дейт да. Эмне деп айтып атат? Wa kullu wasfin la yaliqu bitilka zat-al. Бул христиан чүркөсүндө поп болгондагы мунун кызмат атайын мусулмандарды бузуу үчүн окуган дейт. Биз диндар арасында кастыкты жаратып аткан жокпуз, мыйзамды беренин бузуп. Ал адамдын интервьюсун гана айтып берип атам. Эмне дейт? Анан эң жаман көргөнү мусулмандар болчу дейт. Анткени террорист булар жардырат деп. Ошон туура эмес агымдар бар да ошон үчүн туура нуктан була калгыла деп атабыз. Балаңарды туура жерден окуткула. Муфтият деген бар, бизде каттам деген бар. Туура алымдардан сабак алдыргыла, вирус кирип кетпесин. Бул жаман акыбети. Анан бир күнү дейт чоң башчыма бардым дейт. Биздин китептер, инжилдер, Юханна, Лука, Маркс деп бир канчага бөлүнөт. Бүт пайгамбарларды эң жаман сыпаттар менен жазат да. Мисалы мен келинчегим Асгарда окуп атат, ал диндер тарыхын укмуш ошол жаатында. Кудайым буйрса диссертация жактайт.
Закария пайгамбарга эки кызы келет. Өздөрүнүн китепте жазылган адамдар кол менен. Закария пайгамбарга эки кызы келет дагы, эки кызы сүйлөшүп атат да. Экөөбүз балалуу боло албай калдык. Кел азыр атабызга вино ичирели дагы мас кылып туруп ошондон балалуу бололу дейт. Элестетсеңиз, бул биякта. Пайгамбарларга ылайыксыз сыпаттарды айтпаш керек. Аллагачы. Жөөттөрдүн китебинде. Диндер арасында кастыкты жаратып аткан жокпуз. Алардын китебиндеги цитатаны айтып берип атам. Якуб пайгамбар, Якуб пайгамбар. Bir күнү жерде жүрсө, Кудай жерде басып жүрүптүр дейт. Алардын китебинде ачык келет. Кудай жерде басып жүрүптүр. Якуб, сен өзгөчө пайгамбар болдуң, кел экөөбүз күрөшөлү деди дейт Кудай китебинде. Экөө күрөшөт. Таңда 10 жол күрөшсө, ондон 9-ун Якуб Кудайды жыгып утуп коет. Адам кол менен жазылып атпайбы анткени. Ошондо валлахи Якуб касам ичип айтам өзүмө. Лакот атаптани, сен мени чарчатып салдың. Болду эми сен менен күрөшпөйм деди дейт. Бул Кудайга ылайык келеби ушул сөз? Ылайык келбейт. Атыгыл Куранда акыйкат бар. Фауqa kulli zi ilmin alim. Ар бир илимдин үстүндө бул дүйнөдө бир илимдүү бар. Адамдардын ичинде эле. Өзүң дере ойлосоң өзгөчө. Ар бир күчтүүмүн деген үстүндө жыгып кое турган күчтүү бар да. Ушул жерден токтойбуз туугандар. Демек, эмнеге токтойбуз? Конец первой серии да, туугандар. Кудайым буйрса, демек караколго уруксат болсо, дагы бир келип калганын бүтүрөбүз. 2 бет калды. Баарын айтып кетип болсоңуз келбей коюңуз бертең. Аллах разы болсун. Ар суроо жооп кетели туугандар. Суроо жооп келгенче бир көңүлүңүздү көтөрүп коюп болгон нерсе менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тамашалайт эле, бирок болгон нерсе менен күндөрдүн бирөөндө бир аял даттанып келди. Арыз муңнайт. Күйөөм көп күндөн бери төшөккө жатып азып кетти. Эч өзүнө келе албай атат десе, кайсы күйөөң бар, көзүндө агы барбы деди. Аял түшүнбөй калды, үйүнө келип ооруп жаткан көзүн мынтип ачып, тескеп карап калды. Неге менин көзүм карап атасыз? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сенин көзүңдө ак бар дебеди десе, күйөөсү күлүп турду. Баарынын көзүндө ак бар го депчи. Bir kempir gelip tur Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari Müslim'de gelip anan apabız gelip ulgaygan apa soraptır. Ayal kişi beyişke girevi dese kempirler girbeyt deptir. Ulgaygan apalar dese ilap ketip atıptır. Sahabat erterek жетип атыла. Ayal zatı ulgaygan kempir bolup kirbeyt, жап-жаш чүрөк 18 жаштагы кыз болуп кирет дептирди. Анан bir күнү тамак жеп отуруп сахабалардын бирөөсү ушундай, сахабалар болуп карасаңыз, муну эмнеге айтып атам? Кээ бир адамдар исламды ушундай элестетет да. Кабакты жайган, баарына кекейген, салам бергиси келбейт, бүт баардыгы тозок көрүнөт да көзүнөчү. Өзү эле бейиштик болчу. Ментип жүрөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошончо үммөттүк жүк менен дагы көңүлдү көтөргөндү да билген да туугандар. Аялына корс, үйүнө кирсе, аялына жакшымы ислам андай эмес да. Көчөдөгү аялдарга тим эле вежливый да болчу. Интеллектуал. Диги гректердин философиянын цитаталарын алып келип, Конфуцийден алып келипчи. Отуруп алыңыз депчи. Аялына антип айтпайт, тур катын дейт да. Ислам андай эмес туугандар. Аялыңа жакшы мамиле кыл. Көчөдөгү аялдарга үрүп кетип албайт корс болуп. Бирок эркектин карма деген сөз да. Ошон айтып атам. Бул дагы тарбия. Сахабалардын бирөө курманы жеп, өзүнүн данегин билдирбей Пайгамбарга кошуп кое берген да. Анан бүткөндөн кийин сөңгөгүнчө айтканда, "О Аллахтын өзү, аябай көп жепсе" десе, "Мен го жептирмин, бирок сөңгөгүн жебеп, сен сөңгөгө кошо жутуп койгон турбайсың" деген да. Ошол сыңары бир окуяны айтып анан суроо жоопко киришели. Бул балыкчыда болгон окуя. Бирөө 3 күнгө барып келиптир дагы дааватка. Мындай эмес, жазба деп коет, аябай көтөрүлүп кеттир да. Анан келип минбарга чыгып алып айылында маселе айтып атат дейт. Азыр деген насыбай чеккендер көбөйдү биз тарапта. Мурда дүңк чегет эле депчи, кечирип койсо. Ошондой дейт, каяктан түптөнсүң, дүктөнсүңбү депчи. Анан азыр насыбай аткандар көбөйүптүр. Насыбай болбойт, арам. Керек болсо Куранда 1 эмес 3 жолу Аллахтар айткан. Мына уккула жакшылап. Кул аузу бираббин нас, маликин нас, илахин нас дейтимиш да. Ал жерде нас, ал насыбай эмес, ал people, ал адамдар ал. Ошон үчүн уккан нерсени бир аз дамылдажан, ушул жагы туурабы деп тактастап коюш керек экен да. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух дейт. Үнүңүздү тыштан угуп, таанып, сүйүнүп келдим дейт. Сапарга чыгып бараткам, дуа кылып койсоңуз.
Сиз менен жолуктурган Аллах жекшүүлөр болсун. Бир тууганым, биз күнөөкөр адамбыз чындап. Исламскийде ошентип айтсам киши өлтүргөн окшойт дептир бирөөчү. Андай мааниде эмес, эми баягы Алла ыраазы болсун. Бул жерде сиз жакшы көрүп атасыз, биз сизди жакшы көрүп атабыз. Эмне үчүн? Аллах Таала ортого парданы тартып койгондугу үчүн. Демек керек болсо, адам адамды жакшы көрөт экен, Аллахым ортодо саттар сыпатын, пардасын тартып койгон үчүнчү. Эгер ушул парда болбогондо кыйын экен да. Ташыгытып кетмек адамдарчы. Алла ыраазы болсун, бир тууганым. Сиз жакшы адамсыз. Сизге белек иншалла. Сизге белек берейин. Мына могу 40 хадис жазылган, Египеттен алып келген. Сапарга чыгып берип атам деп атпай, суроону эсине берип коюңузчу. Акырын кол көтөрсүн, суроону эсине берип коюңуз, Арт жакта экен суроону эси. Аллах Таала нак дуба кылалы. Антпес азыр кредит, насия деген көбөйүп кеткен, насиядан алыспыз биз. Нак дуба беребиз. Аллах Таалам сапарыңыздарды, жалпы эле сапарга аттанган, анын катарында сизди байсалдуу кылсын. Сапарыңыз мөмө жемиштүү болсун. Сахабалар келип сапарга аттанып атам, насаат айтыңыз дегенде, иттакилла хайсума кунт, кайсы жерде болбоңуз Кудайдан коркуңуз деген эле да. Кыргызстанда такы болуп, кудама болуп, Вьетнамга барганда кудая болуп кетпеңиз да. Аллах Таалам кайсы жерде жүрсөңүз да такыбачылык берсин, аман эсен сүйүктүү мекенибизге кайтып келиңиз. Ар бир адам жүрөгүндө мекенине болгон сүйүү бар. Жакшы күндө жолугушалы. Балаңыздын тоюнда жолугушалы буюрса. Алла разы болсун. Ассаламу алейкум, устаз дейт. Банкта иштесе болобу дейт. Аллах Таала сизге илим билим берген. Баардык иштебей кетип калбаш керек. Ошол жерде бир учурда негизи иштеген жакшы эмес, анткени ал жер арам болот, кредит ачык эле, бурмалабай айтканда. Арам Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала айткан: "Фазану би харбин мин Аллахи ва расули", кредит сүткорлукка токтотпогон адам Аллахка, Аллахтын элчисине каршы согушка даяр болсун деп. Имам Абу Ханифа рахимахуллах мазхаб башчыбыз айткан: "Эң жүрөгүм түшүрүп чачымды агарган аят ушул аят, сүткорлуктун аяты" дейт. Хадисте айткан пайгамбар муну туура түшүнгүлө, өтө катуу. Рибанын, сүткорлуктун 70 канча бөлүгү бар. Эң жеңили, кечирип коесуздар, эми өз энеси менен бузукулук ишке баргандай дейт да. Бирок анда эч ким банкта иштебей коюш керек, иштеш керек. Эгерде ошол жерде өзгөртүүгө кудуретиңиз жетип, бара-бара жакшынакай жагына түшө тургандай, сөзүңүз жете тургандай болсо, анда иштеңиз. Жок, өзүңүз намазыңыз калып кете тургандай болсо, башка жумуштардагы залы жүрүң. Ассаламу алейкум дейт. Дениңиз сак, саламатпы дейт. Саламатсызбы дейт. Аллахым ыраазы болсун. Кудайга шүгүр. Мамлекеттик ипотекалык компаниядан ипотека аркылуу үй алууну адалбы, жарамбы? Буга чейин ушул маселелер жалпы айтылыптыр. Уруксат берсеңиз. Эгер сиз такыр кирешеңиз жок болуп, талаада көчөдө кала турган болсоңуз, же канча жыл үй жайсыз өтө турган болсоңуз, кээ бир алымдар айла жок уруксат деген, эгер талаада кала турган болсоңуз, зарылчылык жагдайда. Андан бөлөк жагдай болсо, акчаны топтоп туруп анан барып сатып алыңыз деп айтат. Эми биз өзгөртө албайбыз, болгон ушул тууганым. Ошол. Операцияга, хирургияга киргенде деле ошону айтат. Мындай болот, мындай болот. Макулдугуңузду бересизби, жокпу деп айтат. Бирок эскертет, операция кыла турган доктор. Бул кете берсе онкологик ооруга кетиши мүмкүн, башка ооруну козгойт, эртерээк муну алым алыш керек дейт. Ооба? Алла разы болсун президентибизден, мамлекеттик саясаттан колдон келишинче анча-мынча кечирип коюңуз, ачык эле айтайын, мурабаха деп аткан банктарга караганда арзан кылып берип атат, ал жагына шүгүр. Бирок ал дагы атайын мамлекеттик түзүмдөрдө иштеген адамдар үчүн кыйын да. Өтө кыйналып, такыр башка кирешеси жок болгон үчүн. Анан бир үйү бар, дагы бир алып коеюнчу, шуну пайдаланып десеңиз жакшы эмес. Кечирип калсаңыз бейне кошулат. Алып койгондорчу эмне кылабыз? Эртерээк төлөш керек. Жакшы иштеш керек. Ассаламу алейкум, устазым дейт. Эне катары аясаңызбы? Эне катары дейт. Айтсаңыз дейт. Эне катары түшүнүп деп атат да, эненин ордун түшүнүп деген сөз. Балам 9-классты бүттү, медресеге берели деп жатабыз, 10-11-класста окубай деле калат. Мээрим берүү жагы кандай? Качан илим алып, анан окутсак дейт. Экинчи суроо бар экен, биринчи жооп берели. Өткөндө Сыражын дамла менен 2 саат отурдук. Дамда да саат ушуну айтты. Балдарыңарды окутам деп динден качкан, безер кылып койбогула, мажбурлап туура эмес мамилеси. Андайдын кереги жок. Тарбияны бербей, эптеп эле кутулсам болду деп медресеге алып барып коюп, таалимсиз, тарбиясыз калтырбагыла. Бизди да ойлогула дейт. Тарбиясын бергиле. Анан ошо илим окуганга шык болсун анда. Мажбурлабагыла. Болбойт ал нерсе мойнунан жетелегендей болуп. Илимдүү болуп кетиш шарт эмес.
адам кылып тарбиялагылачы деп атат да. Ошол туура сөз. Кээ бирлер айткан устур эмес түшүнүп атат. Жана диний мыйзамда бекер жеринен чыккан жок да туугандар. Бала кээ бир балдарды илимге деп жөнөтүп коюп мээрими жок калып атат да. Бала убагында мээримди алыш керек. Сөздүн тоготери Кыргызстанда светтик уклонда дагы, диний уклонда да алып кеткен мектептер бар. Сонун уруксат менен ошол жерге бериңиз балаңызды. Чындап эле эки жактын тең минустары бар. 10-11-ди окубай калса, чоң билимден калып кетет, чоң окуу жайдан аны окуш керек сөзсүз. Ошол учурда ал убакта тарбиясыз калып кетиш коркунучу бар. Ошон үчүн жакшынакай чөйрөдөгү мектеп тандап жана кошкон атап кеткен мектептерге окутуңуз. Бирок балдар 10-11-де окуш керек туугандар. 10-11-де сөзсүз окуш керек. Мектептин сабагын жакшы окуган бала дин жакты да алып кетет. Дин бул өмүр бою окула турган маселе, туура түшүнүш керек. Ошого балаңыз 10-11-де окусун. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, Бишкекте, Караколдо барбы жокпу билбейм, диний тармакты берки тармак менен кошуп алып кеткен сонун мектептер бар. Эки жагынан тең ошону окутуш керек. Анткени дүйнөлүк илим дагы керек туугандар. Экинчи, аял иштегени туурабы, анткени азыр кыйын эле болуп жатат кымбатчылык. Албетте эркек адам камсыздап, такыр жеткире албай үй бүлө талаада кала тургандай болсо, жакшылап көңүл бурсаңыз, катуу кыйналып талаага чыгып кала тургандай, ижара батыр төлөй албай турган болуп калса, аял иштесе болот, бирок эркектер менен аралашпай колдон келиши аялдар иштеген жаатта. Бирок эркек камсыздаш керек. Аялдын эң чоң кызматы балдарды тарбиялоо экен. Эркек өтө кыйналып иштеш керек экен. Эркек жанын ойлоп жалкоо болсо аялга күч келип калат экен да тууган. Ошон үчүн келиңиздер, жигиттер, биз жоопкерчиликти сезели. Туалет казып болсо дагы үй бүлөнү багыш керек. Азыр адамдар туалет да казбай калыптыр. Болбосо эң көп акча бар экен ошол жерде. Жумуш бар экен иштейин деген адамга. Эга анын текеберчилиги жол бербейт экен да. Жумуштан текеберленип, жалкоолонуп жаткан адам ал өтө жаман төмөн адам да. Жумуштан адалдыгынан эч качан адам уялбаш керек. Жалкоо жаткандан уялыш керек. Аялын кошо иштетип койгондон уялыш керек. Эркектердин көзүнө көрсөтүп. Жашоо кыйын болсо эмне кылат? Ошон үчүн эркектер жоопкерчиликти үйрөнүш керек. Бирок маселенин төркүнү бөлөк. Күйөөсү орта заар иштеп, кыйын өтө эле чоң таап кетиш бардын колунан келбейт. Орта заар иштеп таап, ачка калтырбай аткан болсо, жок деп эркешке жулдуп кеткен аялда береке болбой калат. Ошону бир билип коюш керек. Бул эки тараптуу маселе. Ассаламу алейкум устаз. Аллахым сизден, үй бүлөңүздөн, үммөттөн ыраазы болсун. Амин. Биринчи, мага келген оору жана суноолорго кээде эки менен жазасыз. Шүгүрсүздүккө түшүп кетип жатам. Бир кеңешиңизди күтөм. Дарыгерлер бул эки ооруну айыктыра албайбыз деп жатат. Ошого антип чыдасак болот. Бир дуа же аят зикир айтсаңыз, кыйналганда окуйун. Аскерге эскерте турган нерсе дейт. Бул оору жугуштуу оору эмес дейт. Сайд Багдаш устазыбыз Мадинада, чубак устаз айтып калды. Магриб Мароккодон, дүйнөлүк чемпионатта Марокко араб өлкөлөрүнөн эки өлкө калды азыр. Египет, анан Марокко. Ошол жерден марокколук Европада иштейт экен, Европада иштеп жүрүп мекенин айтып Европага текшерилсе, аяктын медицинасына күчтөп рак деп чыгарыптыр. Бир эмес, эки жерден текшерилип рак деп чыгарыптыр, өтө оор стадиясында деп. Тизесинен неметилиптир да, бүт оору күчөп кетиптир. Анан үмүтүн үзүп, коем өз мекенимде кайтыш болоюн деп Мароккого келип, анан мешитке отурат, жума намаздайын имамга келип сурайт да. Мен ушундай бүтүм чыкты, өмүрүм аз калыптыр, калган өмүрүмдү эмне кылайын дегенде, ошол учурда Мароккодо суу аябай тартыш болуп калган экен да. Араб өлкөлөр көбүнчө билесиздер, мындай ысык келет. Сен ошо суу чыгарып элден батал, Аллах Тааланын кудурети чексиз деп айткан. Мүмкүн болбогон, месине каршы нерсени айткан эмес. Аллах Таала эбеп себеп кыл, дуа өзгөртөт көп нерсени. Суу чыгар деген. Суу чыгарып жүрүп, анан кайра бир акыркы иштери калыптыр деги Европадагы документке тиешелүү иштери. Ошону жабайын деп барып, бир текшерип коюнча канча уктан текшерилген, бир да изи жок деп айтат да. Албетте бул нерсе чын жүрөктөн болуш керек. Анан тагдырды Аллах Таала өзгөртсө болот, ошол нерсеничи. Өзгөртсө болот деген кандай? Ошол айыгуусу мүмкүн болушу мүмкүн. Анткени эки нерсенин немеси жок деп хадисте келет. Каарлыктын дабасы жок, анан өлүмдүн дабасы жок дейт. Калган нерсе айыгышы мүмкүн. Дарыгерлер менен дайыма мен пикир алмашып турам да, кызыгып турам, эмне ачылыштар бар деп айтат. Европада четине эле чыгарайын. Европада
онкологик ооруларга дарыларды таап баштаганда бир жумага жетпей ошолор же бизге өткөрөсүң, же болбосо табышмактуу өлүм менен өлүп кеткен да көбүчү. Болбосо көп нерселерди ойлоп тапкан ал жердечи. Демек медицина тармагында коопсуздук маселеси чечилсе, көп нерселер дагы чечилет деген сөз да. Ойлоп калбаңыз, онкологик оору болду эми айыкпайт экен деп. Ал Кудайдын кудуретине таялат. Өлөт деп чыгарып койгон адамды өлбөй эле өлөт деп жазып берген врачтардын канчасы өлүп кетти азыр. Мисалчы, кайненем ошентип айткан экен, жүрөгүңдө тешик бар, өлөсүң, төрөй албайсың деген экен, андайын 2 жолу балалуу болду, андайын канча жылдан бери жашап келет. Эми албетте медицина ооба карманыш керек, алыш керек, бирок ал болжолдууга жакындатып айтат, себептерге таяныпчы. Медицинаны карманыш керек, анан дуа топтош керек. Дуа алыңыз. Элибиз сиз жашаган жер мүмкүнчүлүк эң көп эмнеге муктаж болуп атат? Эң көп эмнеге муктаж? Мектепке муктажбы? Мектеп салып бериңиз. Эми баягы ар бир адам өлүм дамылтып атат, бирок жакшы нерсени пайдаланып кетесиз. Ассаламу алейкум дамылда дейт. Бир суранычым бар, эсиңиздеби? Сиз Кыргызстанга келгенде 3-1 тууган жөнүндө баян кылгансыз. Мен ошо жигитмин. Мен сизге жолукпай калгам дейт. Балам сиздей дамылда болушун каалайм сураныч. Менде болсо бою 1.60 болуп калат да. Чоң дамылдарыбыз бар го бизде. Олжобай дамылдалары бар, Максат дамылда бар, Сыраждын дамылда бар. Эми биз эң ылдыйкысыбыз, Аллах разы болсун сизден. Сураныч дейт. Бүгүн или эртең үйгө конок болуп кетиңизчи дейт. Бүгүн конок болсом, келинчегим менен тилип калам да. Кечигип барып калсам, мен тилиппайм, албетте тамашалап атам. Сабактан кийин мен сөзсүз үй бүлөлүк сыр ачкандай болбойм, бирок сөзсүз баарлашып, балдар эмне окуду, эмне кылды дегенди жакшы көрөм мен. Сабак берип кеч чыксаң, анткени ата сөз үй бүлөдөн кабар алыш керек. Кана бүгүн эмне болду? Балдар 10 сөз жаттадыбы французскийден, арабскийден 10 сөз жаттадыбы, англисчеден 10 сөз, грамматикасы эмне болду? Ата күн сайын үй бүлөнү акмалап сурап турбаса болбойт. Кандай өсүү болуп атат? Ар бир күн биз үчүн маанилүү. Ошон үчүн кечирип коебуз. Бүгүн келинчегим карай кетемин. Эртең иншалла аракет кылалы, макул. Эртең атабызды томографияга тартканы келебиз бул жерге, Караколго кайра. Номерди алып калалы. Даян деген бала бар, номерин алып калыңыз. Алып калыңызчы меңиз. Номер бар экен. Киребиз иншалла. Кантип кирбейбиз? Сиздей такып адамдын үйүнө. Ассаламу алейкум, таксыр дейт, уулумдун суроосу. Машалла. Аттын жалынын шайтан өрүп кетеби? Ушул суроого жооп берип коюңузчу. Жин китеби келген. Акамул маржан фи ахкамил жан деген Абдулла Шибли деген ханафи алым. Кээ бир аттардыкын өрүп кетиши мүмкүн деген, бирок бул такай эмес. Не факт да? Анан өрүлүп калса, жин өрүп кетти дей бербеш керек. Жин ушундай бир алам, ага өтө маани да берип албаш керек, маани бербей да койбош керек, орто. Ооруга мамилеси кандай жасаш керек. Ооба, кээ бир хадистерде келет, кээ бир окуялар болгон андай. Ал не только аттын жалындар эмес. Мына биздин уумундагы адамдардын баарлашып басып айтат, илгери аз айылдар болгон, билесизби, түтүн аз болду. Алыс болгон. Куран окулбай калган жерлерде кадимкидей тоолордо жиндердин от жагып отургандар кадимкидей адамдарга көрүнөт эле дейт. Мына улумундар айтат. Анан отко барып калсаң, жок көчүп отурат дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтты го хадисте. Кече укмуш окуя болду дейт. Мен намаз окусам, афлатал алейя уфриту минал жин. Жиндердин эң күчтүүлөрү болот, дөөлөрү. Ошолор менин намазымды бузмак болду дейт. Намаз бүтүп туруп моюндан кылгыртып, катуу мындай кармадым эле, өз душманчылык тийишти дейт да. Намазыма улам койбой. Кадимкидей шилекейинин муздагын сездим дейт. Анан мечиттин түркүгүнө байлап коеюн дедим эле. Эртең байлап койгондо бүт силер дагы балдарыңар да келип көрмөк ошону дейт. Бирок тазаккарту да'ват ахи Сулайман алейхиссалам пайгамбардын дуасын эстедим дейт. Ал киши Алладан дуа кылганда эч кимге бербеген мүлк бер деп. Анын аскерлеринде жиндер да кызмат эткен. Кой пайгамбардын адеби деп, анан жинди бошотуп ийдим дейт. Эми ал кишинин дуасын атаандашкандай болбойн депчи. Ошого өрүлүп калгандардын баарына маани бере бербеңиз. Кээ бир адамдар ооруп калганда, илимунат масондор карачы мо жай намазда мондой белги бар экен деп өзү эле бир нерсени ойлоп чыгарып алган да. О анчалыкка кетип калбаш керек, жашоо бар да эми. Ал ошентип тигилип калган, каяктан билесиз, туурабы? Же болсо мечиттен могул экен депчи. Жок, мечитке кириңиз, намазды окуңуз болду. Анык белги болбосун башка маселе. Андай оорулар менен оорубаш керек, адам реалдуу жашаш керек. Кээ бир адамдар жин менен ооруп калган. Мага жин илешкен, эч кандай жин илешкен эмес. Болгону сиз машинаны айдап атканда терезеден түшүрүп кулагыңыз шуулдап калган ошол. Врачка барыш керек. Чын ошентип. Аллахтан инсан эмне деген сактайт, элестетиңиз, ар бир мүчөсүн сактай турган периштени даярдап койгон. Биз мусулмандык кадырыбызды билбейбиз да.
көздү Аллахтын буйругу менен сактай турган, корой турган канча периште бар. Ошон үчүн ажаатканага киргенде кечирип коесуз, I am sorry, we are sorry, кечирип коесуз, баарыбыз кечирим сурайбыз. Аял менен мамиле болуп атканда адам нике көп сүйлөшө бербегиле. Баягы амалдарды, сөздөрдү жаза турган периштелерди ыңгай сабалга калтырасыңар дейт да. Бардык учурда Аллах Таала бизди сактатып койгон. А болгон ал өзү ошентип туура эмес ойлоп алганда корккон кош көрүнөт болчу. Ужас кинону көрбөш керек. Ошентип элестете берет. Ассаламу алейкум, калыстан мылам дейт, үйлөнө албай жүргөн жигиттерге кандай насаат айтасыз дейт. Өтө зор насаат айтам. Жудайам зор насаат айтам. Үйлөнгөнгө насаат айтыштын кереги жок. Калыс насаат айтыштан алдын сизге денеңиз эле насаат айтып койгон. Кечирип коесузга күндө түшүркөп атасыз, ошол айтып атат денеңиз, үйлөн деп. Чыга берип калбай калдым депчи кечирип коесуз. Кечирип коесуз, кечирип коесуз. Эмнени айтыш керек эми? Эркек адамга үйлөнүш үчүн мен жарым саатымды кетирип атайын чолпон атадан келип, үйлөн десем деле үйлөнүп кетпейсиз да сиз. Сизге менден алдын денеңиз айтып атат. Күндө кыйналып атасыз. Түштөр кирип атат тиякта айчөрөктөр. Таң калам. Мурда адамдар үйлөнүш үчүн атасынын көлөчүнө сабызды сала берип, кампадан сабыздар түгөнөт эле. Азыр адамдарды үйлөнтүп бара албайсың. Эмнеге? Кинолордун, уккан музыкалардын, динден алыс болгондун кедергиси ошол. Кинодон башканын жанында жасалма сулуулукту көрүп алган, ошондой кызды тапмайынча башкасын жактырбайт ал. Мунун көзү мындай экен деп, өмүр бою көзүн карап жашабайсыз да. Ошондой алыстан көргөн сулуу көз жанына келип карасаңыз коркуп кетесиз кайра. Жок, акыйкат мен ушинтип түшүндүрбөсөм болбой атат да жаштарга. Ал кошунаңыз жаныңызда эле жүрөт даарат алып. Азыр сизди күтүп атат дуа кылып. Сабакка кетти калыстак сырдан. Ох, ушул жакшы сүйлөп койсо экен депчи. Тууган, тандаган тазга жолуга аракет кылыш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан, "Тункахул мар'ату арба", адам 4 нерсеге үйлөнөт, карап үйлөнөт. Байлыгына, мансабына, ата тегине, анан сулуулугуна, динине дейт. 4-өө 1 болуп калса кандай сонун? Өзгөчө сулуулугу да, ажары дагы, тарбиясы дагы дин менен. Такыр болбосо диндарлыгын танда дейт. Адамчы сулуулукту сууга чылап иче албайт экенсиз. Сулуулугу гана бар, бирок эртең сизге өмүр бою кууратып ата энеңизден бөлсө, эртең кечип кетесиз да кыйналасыз. Ошон үчүн биринчи кезекте иман туугандар. Ооба. Өткөндө ушул боюнча да чогулуш болду дейт, бой доктор маселеси боюнча, калың маселеси боюнча дейт. Жана эки нерсе да. Эркектер тараптан бир чоң кемчилик, башка нерседен аткарбай берсе 3 талак берет. Эми карындаштарыбыздын аял затын кемчилиги дебей эле, аял зат назик зат, эркелетип айтыш керек. Эркелетип айтсаң анан сөздү угат да. Баягы махырды билет, бирок ага чейинкини дагы билиш керек. Ооба, махыр аялдын акысы, бирок аны алгандан кийин кайната кайнененин кызматында билиш керек деген маселе бар, Ошого Аллахтан сизге денени да берип атат, башканда бир эртерээк үйлөнгүлө туугандар. Бир эле сөздү айталы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айткан, Сунан Абу Дауд танакаху такфуру фа инни убахи бикум умама яумал кыяма. Үйлөнгүлө, көбөйгүлө, кыяматта мен силердин көптүңөр менен сыймыктанайын дейт. Канча көп бала болсун, мындай караңыз мына. Биз магистратурада окудук да. Кечирип коебуз, эми жаштардын актуалдуу маселеси да кечирип коебуз. Эмнеге эле көп токтолдум дебем. Араб өлкөлөрүндө Рамазан айында таравыйда дуа кылып атып анан адамдар уктап кеткен экен. Бойдоктордун ар бирин быйыл үйлөнтүсө, амин дейшет экен да. Мына биз магистратурада окудук. Европанын көз карашында адам өнүгүү үчүн 1 же максимум 2 бала болуш керек дейт алар. Материалдык көз караш менен. А бизде канча көп бала болсо ошончо бай болосуң. Бирок балдардын ортосундагы жыл эненин ден соолугу сапаттуу тарбия менен биргеликте албетте. Жөн эле таштап кароосуз эмес, тарбиясынын ортосундагы жылдарын эненин ден соолугу балдарга, Пайгамбар айтып атат, үйлөнгүлө көбөйгүлө 1-2 бала болсо эрке болуп өсүп калат экен. Өтө ата эне мык тарбия болсо. Ал эми көп балалуу болсоңуз, бири-бирин тарбиялап туруп ортосунда мээрим болот экен. Бир кийимди кийишет экен, карасаңыз. Мына аталар ушинтип эле чоң койгон. Бир нанды жейт экен. 1-2 баланы оозунан нан салып жедире албайсың да сенчи. Тамак ызырап болуп атпайбы? Же туура эмес айтып атамбы? Жедире албайсың. Мультфильм 3 кота деп атып жедирип атпайсыңбы? Фиксики депчи. Музыкасын ырдабайып. 5-6 балага шарт эмес. Ал бири-биринен эле жетпей калбасын деп жеп коюшат өзүчү. Жандай эмеспи? Кымбат мектепке барып окутасың, байкуш мугалимдер кор болуп кетти да, я Алла, Кудай кечир. Биз илимден акысына да кирип атабыз, билимден акысына. Байкуш акчага мугалим алдына келип, жедире тургандай окутат,
бала керелиги болуп турат, үй ташына чейин жазып коет келет. А мамлекеттик мектептерге барат, 40 баланын ичинде сыртынан бороону бирок ошол жерден бала жетишип чыгып атпайбы туугандар? Ар биринин плюс-минустары бар да, бирок ошол жерден окуп жетишипчи. Ошон үчүн эртерээк үйлөнүп көп балалуу болуңуз. Эртең алдан күчтөн таясыз, бала сизге жардамга келет иншалла. Ошондой. Кандай сонун өзгөчө кыздуу болгондо сүйүнөсүз го чиркен. Кыз бала төрөлгөндө атанын жүрөгү жумшар, үйгө шашып каласыз да. Ооба. Бүтүрүп коём, уруксат бересиздер, 2-3 барак калыптыр. Ассаламу алейкум дамылла. Бир лекетте 2 тыгыласыз, 2 сажда бар. Бирөө калып кетсе, сажда сах менен толукталабы, жок. Сажда сахы важип. Намаздын 2 саждасынын ар бири парз. Сажда сахы менен толукталат деген кейбир алымдар. Эгер ошондо парзды ниет кылсаңыз, туурасы мына. Азыр куфтанды түшүндүрөлү, 4 рекет да. Үйүнө барды, карап көрсө, жамаатта жанагы күлүп отуруп дараты бузулуп калган экен да, ошол бойдон билбей окуп коюптур. Кайра дарат алып окуш керек да куфтанды. Окуду да 1-2 саждан бирөөсүн эле кылып коюптур. Эстеди намаздын акырында. Эстеп калды, эмне кылат? Калып кеткен 1 сажданы кылат өзүн толуктун. Анан ошону ордунан кечиктирген үчүн жаңылуу саждасын кылат. Калып кеткен 1 саждан өзүнчө кылып атканы, парзды аткарып атканы, эмне үчүн жаңылуу саждасын кылып атат? 2 сажданын ар бири парз, артынан кылуу важип. Важипти таштап койгон үчүн жаңылуу саждасын кылып атат. Түшүндүңүз да? Экинчи суроо, сутранын бийиктиги канча болот? Кыскараак болсо сутрага жарайбы? 1 зира андан чоң деп келет Хидаяда мисалы. 1 зира, 1 чыканак минимум андан чоң. Андай жок болуп атса адамдар биле турган сутра дагы болот. Бирок идеалдуулугу хадисте, сүннөттө алымдар Хидая башка китепте айткан ошондой 1 зира жана андан чоң деп келет. Сутра деген намазды таза турган нерсе. Ассаламу алейкум таксыр дейт. Суроо, бир туугандар айылдагы Ноорузга катышпасаң уруудан чыгасың дейт. Эмне кылыш керек? Аллах ыраазы болсун. Чубак устазы жакшы айткан. Айтыш керек, мени чыгарбагыла. Мен эмне сиздерден чыгып кетип аткан жерим жок. Мен сиздерге мектепке, же мешитке, же жакшы коомдук иштерге дагы да жардам берейин деңиз. Калп айтпаңыз, мен зарыл жумушум бар деңиз, зарыл маселелерин чечип бериңиз. Зарыл маселени чечип берсеңиз эч ким чыгарбайт. Эч ким чыгарбайт. Биринчи суроо дейт, салам алейкум Калысбек устаз дейт, менин суроом, кошунам чочко багат, анан ал кошунама катуу айта албай атам. Не дегенде? Не дейт могул жер шейхим, не дегенде? Оокатыбы? Ошондой. Менин оокатым. Менин оокатым ошол деп. Кичине мени мейли атыр, каталар көңүлбай туралычы, кечиресиз. Не дегенде оокатым ошол деп кошуна орус улутунан дейт. Ал киши мусулман эместерге чочко биздин койдой эле бааланат да. Демек ал кишиге чочкодон алдын эң биринчи парз Матуриди Ханафи фикта бизде ал ыйман келтириш керек. Ыйман келтиргенден кийин чочко багатса анан ушундай сүйлөшсөк жарашат эле. Сиз биринчи чочкодон эмес, анын ыйманына мээнет кылыңыз. Кантип исламдын баалуулугун көрсөтүп, жакшы мамиле менен. Экинчи, кантип сылык мамиле менен айтсам болот. Жакшы мамиле, чын жүрөктөн кылыңыз. Эптеп эле эмес, ушундай чын жүрөктөн мамиле кылыңыз, ал сиздин жүрөгүңүздү түшүнсүн. Бир окуя айталы. Тафсир Мафатихил Гайбта имам Абу Ханифа рахмаллахтын окуясын алып келген. Кошунасы мажуси отпарас болгон, карыз алып бербей жүргөн, анан көптөн бери көрбөй калып, кой кошунам зыярат кылып коеюн, кошуна зыярат кылыш керек деп басып баратып, илгери билесиздер, көчөлөр жанагындай нажсатка малдын кыгына толгон, бутун көтөрүп баратканда кык көтөрүлүп барып кечирип коесу, эми алдынан кечирип сурайм. Үйүнүн топурагына тийип калган. Анан акырын ошону минтип тазалап аткан болот. Чыккан жерде. Анан чыгып калса, эмне кылып атасыз? Ушундай болуп мен сиздикин тазалап аттым эле дегенде, эмнеге сиз көптөн бери көрүнбөй калдыңыз десе, сизден карыз алып качып жүрдүм эле десе, кечирип кой, мен билбепмин дейт имам Ханифа. Ушул карызды мен өтө чоң карыз, мен Кудай үчүн кечтим дегенде берки адам мамилесин көрүп, мен ислам динин кабыл алдым дейт. Эмнеге? Сиз жанагы ушундай кечирим менен жанагы кыкты тазалап атпайсызбы меникинен дейт. Башка бирөө, мен сизге атайлап душмандык кылып жүргөн болбосо дейт. Ушул кылыгыңыз менен менин көкүрөгүмдөгү ширктин нажасатын тазалагандай болдуңуз дегенде. Жакшы мамиле кылыңыз. Чочконун жыты жагымсыз конок келгенде уялам, сизден Аллах ыраазы болсун. Айтышыңыз керек суранып, мен мусулман адаммын, мен сизди абдан сыйлаймын. Мүмкүн болсо мага жыты келбегенде башкараак жака сарайыңызды которсоңуз болобу? Аркы кошунага да мага да зыян бербегенде. Мен бир аз акчалай жактан жардам берейин десеңиз, мен ойлойм ал деле жок дебейт деп. Адам акчаны жакшы көрөт да, туурабы? Бир молда айткан экен, өзүм молдомун го, амма лекин кээде ушактап коем депчи.
Молдаларга сөз тийбесин, бир адам экен да. Анан айтат экен, ушу ушакты кантча орозо тутайын дейт экен. Орозо тутуп көнүп алып дагы ушактап коет экен. Бул дагы болбоду, акча чыгарайын дейт экен. Акча чыгаргандан баштап эч кимди ушактабай калдым дейт да. Ошон үчүн акчалай жардам берейин десеңиз, ал адам жок дебейт иншалла. Ассаламу алейкум, таксыр дейт. Карындашыбызды медресеге окуталы дедик эле. Жатаканасы менен медресе башка областта болуп, жалгыз жиберсе болобу? Өзүбүз көлдө турабыз. Жок, кошо алып барып барыңыз. Кошо алып барып жеткирип тапшырып келиңиз. Ал Кыргызстандын ичинде. Бирок ортодогу жолдо махрам керек. Анан барган учурда көзөмөлдөп туруңуз. Айла жок. Ар бир областта боло тургандай шарт жок да. Бул айла жоктун иши, бирок алып барганга чейин көзөмөлдөп алып барыңыз. Баргандан кийин сөзсүз көзөмөлдөп сурап туруңуз. Кандай болуп атат, эмне болуп атат? Сурап туруш керек. Кыз балдарга, ким кыз балдарга медресе ачам десе, жаңы чыккан дин мыйзамын сыйлап, уруксаттарын алыш керек. Анан эркек балдардыкынан ойлойсе шарт түзүш керек. Анткени аялдар назик болот, карындаштарыбыз. Аларга жакшы шарт түзүш керек. Боло берет медресе десе жабыш керек аны. Кыздын ден соолугу элиминен алдын ал эртең эне болот. Эне ал жакшы балдарды төрөш керек. Ошон үчүн ким муну эске алып коюңуз. Кыздар үчүн медресе окурам десеңиз, шартын VIP кылып куруңуз таксырып. Ал эне ал эртең. Өтө билимдүү болуп кетиш шарт эмес, эркектерге окшоп. Бирок өзүнө жараша илим алып, ден соолугун сакташ шарт ага. Ассаламу алейкум устаз. Бир-эки суроо калыптыр болду. Кыз эмне дейт? Кызы качкан, Кызы кечки 5тенби? Кызы дейт 5ки кечтен таңга чейин эпилепсия менен ооруп калат. Медицинада жардам жок, дары жардам бербейт. Аягына кантип дем салабыз дейт. Мына каркелерибиз отурат. Талма оорусу кээде жинден деп айтат. Медицинада алсыз деп билет. Медицинадан такташ керек. Экинчиден каркелерибиз дем салып берсин, жакшы болот. Эң жакшысы каркелерге алып келип дем салдырып, үйдөн намазды тургуз, өзүңүз да дем салып туруңуз. Куран иншалла бардык ооруга шифа тууганым. Ассаламу алейкум устаз. Бул боюнча талма боюнча кенен токтолобуз. Дин жөнүндө тартып YouTube'га TikTok чыгарып акча тапса болобу? Болот, бирок аалымдардын текшертиш керек. Чоң аалымдардан. Кандай ушул туурабы? Экинчи анын мыйзамдуулук жагын караш керек. Анткени сиздин оюңуз жакшы, бирок туура эмес нерсени пропаганда кылып, адамдардын бардыгы мылтык көтөрүп бири-бирин атып кетсе болбойт. Мисалы мен мындай айтайын. Ал жамааттын атын айтпай эле коеюн. Мындай мамлекеттик күч менен тоноп өлтүрүш керек деген бир жамаат бар. Ошолор жаш балдарды кантип кылтаган эйлет. Палестинадагы кыйналып аткан мусулман балдардын видеосун көрсөтө берет дагы, анан беркинин амбициясы көтөрүлүп чыккандай анан өзүн кылтаган илип кетет да. Жаштардын демин туура эмес пайдаланып кетет. Ооба биз каалабайбыз дүйнөдө эч бир адам зулумдук болушун. Мусулман эмес адамга да зулумдук көрсөтүлбөш керек. Айла жок, дуа кылабыз, жакшы кылабыз, бирок ал баланын өмүрү менен ойнобо да сен. Өмүр бою түрмөдө өтүп калганда ким? Сен жооп бересиң ошо адашып себепкер болуп аткан үчүн жанагы. Ошол сыңары жана видеону YouTube'га тартып атканда да мыйзамдуулугун, аалымдары менен текшерип коюш керек. Анан биздин ушуну көңүл коюңуз, бөлүүнү эмес, Кыргыздын каады динге туура келген аралаштырыш керек. Ошондо тез сиңет. Чыныңызбы? Мисалы биздики сонунда баардык сүннөткө шайышаган. Ошону кошпош керек. Мындайча айтканда, чыгарганга жараша сапаттуу кылып чыгарыңыз дегеним деп эле эмес. Ассаламу алейкум, фотоаппарат видео тартып иштесе болобу? Болот. Бул боюнча Мухаммад Бахит Мутыйев рахмат. Кыргызча айталычы, Мухаммад Бакыт Мутыйев деген чоң алым өткөн. Египеттин ошо киши айткан, илгери алымдар айткан да, азыркы күнгө чейин кээ бир Пакистан алымдар сүрөттүү болбойт дейт. Ал такыбачылык туура эле. Бирок айткан, бул көлөкөнү гана кармап калат, кол менен сүрөт тарткан эмес. Бирок жакшы нерсени тартыңыз. Жакшы нерсени. Анан тойго барып кечирип коесуз, андай адеп сөздү сүйлөбөйүн. Кичине ачылып калган кыздардын эле көкүрөктөрүн тартып жүрүп албаңыз да. Жакшы нерселерди тартыш керек. Туура, ар бир нерсени, бычакты жакшы нерсе колдош керек нан кескенге. Аны менен күчө өлтүрсө күнөө болуп калат. Акыркы ушул суроо. Салам алейкум Галып устаз, сизден Аллах ыраазы болсун. Менин 17 жаштагы иним бир жума мурун сууга секирип, мойнун сындырып, экинчи операциясынан кийин кайтыш болду. Дуа кылып коесузбу дейт. 17 жаштагы балагат жашынан өткөн, жаткан жерин жайлуу кылсын, ыйманын саламат кылсын. Аллах Таалам кетирген кемчиликтерин кечирип бийик даража алсын. Этияттайлычы туугандар. Көз мезгили, сезон этияттайлычы. Анан себептерди карманалы. Билем, сиз кыйын сүзөсүз, бирок жанагындай жилеттерди кийип, жалгыз барып түшпөй, шериктер болуп, кичине карап койбосок, анан бирөө үчүн секиремде отуруп мойнубузду толгоп албайлы. Бул жашоодо сураныч, бирөөнү таң калтырбай эле жашайлычы. Бирөөнү таң калтырдыңыз, эмне таптыңыз? Ал күйүп бербейт да моюн сынып калса. Бирөөнү таң калтырбаш керек, өзүңүз үчүн жашайлы. Адамдарга жакпай каласыз. Суроо: үйдө
кошок жөнүндө талаш тартыш болуп кетти экте. Кошок эркектер кабырына Куран окуп келе жатканда кошок кошулабы, кошок жөнүндө бир аз түшүндүрүп берип коесузбу, Аллахым ыраазы болсун. Илгери кыргыздын үрп адатында мына Алы Токонбаев атабыздын китебинде жана Токтогул Сатылгановдун апасы Бурма энебизде, Бурма энебиз кошокчу болгон, Токтогул энебиздин энеси. Бул келкелде дагы сынган кылычта да келет. Бирок кошок деген жакшы мааниде айтса бир жөн. Алла берген неамат деп, бирок антип айта алынбайт да. Кудайга асылып кетет ал жерде мааниси. Сөзүн ачык эле айта алам, бурмалабай. Кудай ушу мен баламды эмнеге көрүп калдың эле? Караң каты күн, ушу күндү көрбөсөм болот деп тагдырга таш ыргытып Кудайга тийишип кетсе ал болбойт, адамды имандан чыгарып коет. Ошон үчүн эми бүгүнкү күндө Кудайым бизге мусулманчылыкты жакшынакай берип атканда, кайра артка чегинбей эле жакшынакай Куран окуп дуа кылалы, ошол жакшы болот. Хадисте келген, бул арабташуу эмес, кыргызчасын айтсаңыз болот. Биз Аллахка таандыкпыз, эртең жаратканга кайтып барабыз, сооп тилейбиз, сабыр кылабыз. Эң алтын сөздөр. Ар бир 4 сөзгө сооп жазат. Ушул кошоктун ордун басат. Ушуну уйкаштырып кошок кылып айтсаңыз мейли анда. Биз Аллахка таандыкпыз, кайтабыз. Канча жашасак да Аллахтын даргөйүнө барабыз. Сабыр кылсак Аллахтан тоодой соопту табабыз. Муну уйкаштырып койдуңуз. Ошол жарайт. Анан Кудайга асыла тургандай болсо болбойт. Субханакаллахумма бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля ант, настагфирука ва натубу илейк. Жамаат ыраазы болуңуздар эми. Биздики ошол алга жараша эле, жамаат. Чын жүрөктөн жакшы көрөбүз сиздерди. Кудайым айтылган жакшы сөздөрдү жакшылыкка себепкер кылсын. Максат эмне? Максат эч ким арактын түбүнө кирип кетпей, кылмыштуулук азайып, балдар ажырашып ортодо жетим калбай. Биз билбей атабыз Кыргызстандын ичинде туруп. Ушул жердин, элдин кадырына жетиш керек туугандар. Google'га жазып көрсөңүз, канча өлкө бар, бирок жери жок. Жакаңызды кармап Кудайга шүгүр дейсиз. Араб өлкөсүндө жок дини эркиндик бар, намазыбызды окуп, сабагыбызды өтүп атабыз. Кудай кут кылсын ушуну. Узагынан сүйүндүрсүн. Ашыкча нерсенин, туура эмес нерсенин кереги жок. Таза ушул нерсени алып кетүүнү насип кылсын. Имандын көлөкөсүндө ажобуздан тартып, эми төрөлгөн бала да имандуу болсун буйрса. Ден соолуктуу болсун. Үйлөнө элек жана жаштар суранбады бул лайфхак деп. Жаштар өмүр эле имандан, сулуулугунан, мадан, адеп ахлактан төө бийик жолунда, төө чокусунда турган мыктылар туш келсин. Карындаштарыбызга да мыкты жигиттер туш келсин. Кудайым буйрса бөксөбүз толсун, кайгы болбосун, кырсык бален алсак да өнүгүп өсүп, бийик даражаларга жетүүнү Кудайым насип кылсын. Жамаат